Бекбар мырза, кутман күн. Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Жакшы, шүгүр. Жиндер кандай адамдарга кирет? Жиндер да тозок өчөт. Эң акылдуу адам эң тупой жинден алданып калат да. Иблистин өзү бар го, ушундай акылдуу, ушундай митаам келет да. Бирок мен Аллахтын кудурети менен сүйлөшкөм. Мен сүйлөшкөндө өтө митаам иблис. Каалаган нерсеңди берем деди. Канча алтын кааласаң берем деди. Токтот деди. Дем салба деди. Мен адам баласын келип азгырам дейт. Арак ич, муну кыл, тигини кыл, мындай кыл, мындай бизнес кыл, мындай байып кет, мындай машина ал деп азгырам дейт. Эми адам менен жын өзү чечет дейт. Болуптур дедим. Сен Аллахтын уруксаты менен кылып атасың дедим. Сага Аллах дозволил, уруксат берди. Адамдарды азгыр деди. Үй бүлөнү ажыраштырганга мүмкүнчүлүк берди. Бирок Аллах айтып атпайбы? Мен жакшы көргөн пендени эч кимге бербейм. Мен жөнүндө бир адам туура эмес сөз айтып, эгер ошол адам чындыкты айтып атса, анда Аллах мени кечирсин. Мага эркектин оюн билип кое турган кудурет бериңизчи деп айтсаңызчы, сиз ошол күнү хижап кийе аласыз. Салам достор, Атажан Назира Бердиогулова биздин расмий каналыбызга кош келипсиздер. Экранга жакын отуруңуздар. Бүгүнкү биздин эфирибиз аябагандай кызыктуу болот. Биздин YouTube каналыбызга мен дайыма сиздерден суранып келемин. Комментарий бөлүмүнө суроо узатыңыздар. Кайсыл конокту биздин каналдан көргүңүздөр керек. Дал ошол комментарийдин биринде, бизге келген билдирүүлөрдүн биринде Бекбар мырзаны чакырасыздарбы? Сураныч, ошол киши менен сүйлөшкүлөчү. Ал инсандын сүйлөгөн сөздөрү мага аябай таасир этет. Турмушумда көп нерселер өзгөрдү деген СМС билдирүүгө көзүм түштү. Дароо эле мен Бекбар мырзага телефон чалып, келиңиз, майык куруп бериңиз, сизди эл сагынтыр десем, биздин эфирибизди баш тартпай студиябызга келип отурат. Андай эмесе маегибизди баштайлы. Бекбар мырза, кутман күн. Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Жакшы, шүгүр. Экранга жакыныраак отуруңуздар. Мен ойлойм, сиздердин сурооңуздарга жакшы жоопту ала алабыз. Бекбар мырза, мынакей жумурай жуурт, күз мезгили, караңызчы кандай сонун. Бул күздү көргөнү бар, көрбөгөнү бар дегендей. Бул күз канчанчы күзүңүз? 49-чу күзүм болуш керек. 49-чу күзүңүз абдан жакшы. Ар бир күз ар башкабы сиз үчүн? Эми мен бардык мезгилди жакшы көрөм. Бардык мезгил бул Аллахтын берекеси, Аллахтын берген жакшы нематы. Поэтому бизде кайсы мезгил жагат деп көп жерде мындай кээде сурап калышса, мага жаз жагат, мага күз жагат деп. Менден сурап калды, кайсы мезгил жагат депчи. Анан мен айттым да, мага 4 мезгил тең жагат. Жаан, катуу жаан жагып атса жагат, күн күркүрөп чагылган болуп атса жагат. Жердин баары ылай болуп атса да жагат, катуу суук болуп атса, кар кырчылдап атса да жагат десем, дос балам айтып калды. Эми сен постоянно машина менен жүрсөң, конечно жагат депчи, ошол сыяктуу. Жөө жүргөндөргө кыйын болот деген сыяктуу. Эми машина менен жүрбөсөм деле жагат да. Бул Аллахтын берген, ошо бизге берген кудурети, ошо Аллахтын берген сыноосу, Аллахтын берген ошол берекеси десем болот да. Ошон үчүн бүт мезгилдер жагат мага. 49 жаш деген бул деле оңой жаш эмес да, Бекбар мырза. Карап көрсөк, сарасеп салсак, болобу өзүңүз мындай ойлонуп, ай Бекбар, ушуну туура эмес кылыпсың, бул жерде мындай кылсаң болмок экен, аттың ай, бул жерде оңдосоң болмок экен деген бир ойлор келеби? 49 жашка келип эмнени түшүндүңүз, Бекбар мырза? Мына сизди көргөн жаштарга эмне айта аласыз? Бизде убакытта утурбайык деген таризде берилген суроолу да. 49 жашка келип, мен 49 жашка келгенге чейин деле ошол 5 жашыман баштап эле ошо изилдей берчүмүн да. Эмне үчүн адамдар өлөт деп, түнү менен атамдын агасы өлсө ыйлачумун, эмне үчүн өлүп калды. Анан ошондо 100ге чейин санаганды билчүмүн, анан сурай берчүмүн да, атам агасы эмне үчүн өлдү? 45 жылдан мен да өлөт турбаймынбы деп. Атам 45те болчу, атам 5 жылдан атам өлөт экен деп түнү менен ыйлачумун. Анан ошондо атам түндө байкап калып, балам, эч ким өлбөйт. Биз жаралдык. Бул Аллах бизди жаратты. Эч ким эч жака кетпейт, эч ким эч жака өлбөйт. Аллах башка дүйнө бар. Ошол жака алып барып, түбөлүк ошол жакта болобуз деген да. Ошондон кийин ыйлабай калгам да. Анан ошондон баштап 7-8 жашыма келгенден баштап уже изилдеп баштагам да, ойлонуп баштагам. Мисалы алганда, чай ичкенде, чайдын түбүндө чай калып калат го. Ошону тегерегенде так калып калса, мен ичимде да ушундай так калып калабы деп чай ичпей койгон күндөр болгон. Ошондой бир изилдөөлөр менен жүрүп, анан ошол изилдөөлөрдүн түбү Аллахым жиберген Куранга жетти да. Ошо менен ошол Курандан изилдей баштадым.
болгондо калганым ошол сиз суроо берген боюнча жооп берсем, албетте ойлоном. Өткөн кеткен каталарымды Кудайдан кечирим сурайм. Эми мен жазаган катаны башка бирөө жазабаса экен деп элдерге жеткиргенге аракет кылам да. Кээде абдан кейим, ошо туура эмес турганымды, туура эмес жүргөндөрүмдү Аллахтан миң мертебе кечирим сурайм. Намаз окуган сайын кээде ыйлап талам, Аллах кечирчи мени депчи. Ошон үчүн бири-бирибизге ошол билген нерсебиз деп пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи айткан го, менден бир аят болсо да жеткиргиле депчи. Ошон үчүн сүйүктүү пайгамбардын айтканын эстеп, кээде жеткиргенге аракет кылам. Кээде туура эмес жеткирип аламбы деп да корком да. Ошондой. 5 жашынан баштап изилдеп баштадым деп атпайсызбы? Мынакей көп эле инсандар сизден шыпа тапты. Себепкер болдуңуз. Анан себепчи болуп жардам бердиңиз дегендей. Анан мен ушул илимге сиз кантип келип калганыңыз мага кызык да. Бир дагы интервьюңуздан айтпапсыз. Бул кайдан башталды, Виктор мырза? Бул ошол негизи ошол жанагы 5-6 класс окуп баштаганда биртке араб тилин окуганга аракет кылгам да. Анда сайыз убагы болчу, анда китептер жок болчу да. Себеби ошо көп жоопторго ошол Курандан жооп аларым деп түшүнгөм да. Ошентип изилдеп баштадым. Көп алымдар менен жолуктум. Мисалы алганда, эмне үчүн арак ичпеш керек, эмне үчүн чочконун этин жебеш керек деп ошонун баарын ошол Куранды жакшы билген, илим ислам динин жакшы изилдеген алымдар бизде көп. Кечиресиз, кичине корректировка киргизе кетсем, 5-6 классында деп калбадыңызбы? Бирөө сизди түрттү ушуга. Эмнеден улам сиз ушул кызыгыңыз башталды? Кызыгым башталганы. Же кошуна колоң бирөөлөр көчүп келдиби? Жок. Же бир айттуу, же кино көрдүңүз, эмнеге таасирлендиңиз деген, эмне үчүн? Жанагы бизде кыргызда бар го албарсы деген. Ошолор келип басып кыйначу да. 6 классыңызда. Анан согушчумун алар менен. Аябай кыйналдым. Анан эмнеге мындай болот деп анан мен ойлоп жүрдүм, булар жөн эле менин фантазиям депчи. 7-класста ойлоп жүрдүм да. Анан мисалы отурсаң, кээде болот го, мисалы үйдө тамак ичип отурсаң, артыңда жакын тууганың же балаң же бирөө артыңда турса, сезесиң да, бирөө турганын. Нары бери басып жүргөнүн сезесиң ошол сыяктуу. Эч ким жок болсо сезбейсиң да, ошондой бир кандайдыр бир сезим бар. Анан үйдө отурсам, бирөө турганын сезем да. Анан кандай турганын да сезем да. Анан мынтип алып мени карап турду да, кыйшайып, мындай башын кыйшытып алып. Кандай экенин түспөлү кебете башы? Адамдын кебетеси. Адам, тааныш адамдын кебетесин кийип алган да. Анан эми андайларды көп эле сезип жүрөм. Бул комнатадан чыгып, бул комнатага кирип кеткендер сезип жүрөм. Анан ушинтип турду дагы, анан жанымда уктап аткан Рысбек деген бала ошонун үстүнө секирди. Секирген момент ал онтоп баштады. Жана албарсты басканда онтойт го. Ошондо колунда турган нерсе менен тигини бир чапкында кыйкырып баштасам, качып түшүп кетти. Тиги ойгонуп кетти да. Анан эмне болду десем, ал айтат, тижерге туруп алып, монтип туруп алып, сени карап турду дейт да. То есть мындай общий галлюцинация болбойт да, окшош мен башка бир галлюцинация болуп атсам, ал ошондой галлюцинация көргөнгө мүмкүн эмес да. Ошондон анан изилдей баштадым ошондо. 7-класс болчумун анан. Значит, мен сезген нерсе бул реалдуу нерсе депчи. Бул уже бар нерсе, потому что тиги уктап атып көрүп атат аны. Мен сезгенди айтып берип атат да. Ошондон баштап анан катуулап изилдей баштадым да. Алар менен согуша баштадым. Алар нападение кылып баштады. Ошентип жүрүп отуруп, уже алар менен күрөшүп, жыл өткөн сайын улам китептерди окуп, хадистерди окуп, анан Фатиханы окуп, аларга баягы жаман ошондой жиндер келгенде Фатиханы окуп, аяттер окусаң качат да. Булардан кантип защита кылыш керек, ошолорду изилдей баштадым. Анан ошентип элдерге Аллах шифасын бере баштады. Кээ бир адамдар дем салдырып кете баштады. Анан өзүм изилдендим да, ойлондум да, чото мен туура эмес кылып атам дедим да. Мен илим албасам, же университетте окубасам, же ислам дининде илимим жок болсо кандай болот деп. Анан бизде кийин уже элдер көбөйүп кеткенден кийин, өзүм жашырып жүрчүмүн башынанчы. Анан кийин уже элдер биринен бири угуп көбөйүп кеткенден кийин анан бизде аттуу баштуу бир алым бар, өтө күчтүү алым, аны элдин баары тааныйт. Жеке эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнөдүн көбү тааныйт да. Өтө атактуу алым ал. Эми анын аты жөнүн айтпай эле коеюн, себеби
менин каталарым ошол аалымга атына тийип калбасын депчи, себеби мен анын учитель катары, устаз катары эсептейм да. Ошол аламга барып жолуктум, устазга барып жолугуп анан айттым, ушундай болуп атат. Окуганда Фатиханы окуйм, Аятел Курсини окуйм. Анан ушундай жиндер менен сүйлөшүп калам. Анан адамдар баягы айыга албай жүргөн адамдар айыгып калат, Аллах шифасын берип калат. Сиздин оюңуз кандай? Менин учителим жок, устазым жок. Анан өзүмө өзүм ушинтип калдым десем, ал өзү негизи ошол жаатында дагы, ошол именно жинология, экзорцизм жагында дагы аябай көп иштерди кылган да. Көп баягы илимдүү адам аябай. Анан аябай жакшылап изилдеп чыкты да, анан Бекбар, мен сага уруксат берем деди. Мен анын жиндар менен сүйлөшкөндү айтып бердим. Эмне суроолорду бергенде кандай жооп бергенимди айтып бердим. Анан мен сага уруксат берем, полный окуй бер деди. Ошону мен азыркы күнгө чейин устазым дейм, бирок үч эле жолу жолуккан ага киши менен. Устазым деп эсептейм, анын китептери бар, алып окуйм. Анан ошонун атын айткандан уялам да, потому что менин каталарым көп да, баары бир. Анан ошону каталар. А так мындай жеке мындай досторумдун арасында айтып коем менин устазым. Дарылап баштадым деп айтып калдыңыз. Алгачкы жолу кимге дем салдыңыз? Сиз демек жиндер менен кармашып баштапсыз да, Ооба, жиндер менен кармашып баштадым. Анан баягы жеке эле жин эмес, мындай оорукчандар болот го. көз тийгенби? Көз тийген болот. Же болбосо, допустим, мындай денеде бир оорулар болот го. Мисалы, кандай оор? Мисалы ар кандай оорулар да. Мен азыр ал ооруларды айтсам, ошол оорукчандардын баары келет да мачы. Мен ошо баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, кыргыз элинден мага жазгандардан кечирим сурайын дегем да. Себеби көп адамдарга мен барам деп бара албай калып атам да. 3000 4000 сообщение келет. Барам дейм, бара албай калам да. Себеби менин профессиям мындай болуп калды да. Эми профессия деп коеюн акыркы күндөрү. Бирөө мен азыр күнгө күйүп кетем деп көлдүн жээгинде жатыпчы. Күнгө күйүп кала электе жана күндөн коргой турган кремди далыма сүйкөп берчи деп бир досум суранып атсачы, ошону сүйкөйүн деп аткан кезде тиякта көлдө бирөө чөгүп атса. Мен чөгүп аткан кишини сактаймбы же күнгө күйүп калбасын деп. Азыр мен мунун даалысына крем сүйкөп берип коеюн, анан сактайм дебейсиң да. Ошол сыяктуу көп адамдарга мындай макул барам деп бара албай калган убакыттар көп болуп атат да. Себеби андан оорукчандарга мен тезирээк барбасам, ал мындай өзүнө кол салып коюп, венасын кесип салгандар болуп атат. Анан ошон үчүн мисалы реанимацияда, детский больницада 5 жаштагы кыздын судороги токтобой атат. Сиз дем салып бергенде токтоду эле, пожалуйста, келиңизчи деп. Түнкү саат 2-де бирөөгө дем салып баратсам, ошол жака алып кеткен күндөр болот да. Анан тиги кишиге барам деп коеюн, бара албай каласың да. Ошо бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бир кыргыз элинден ошо жазгандардан таарынбаңыздар деп кечирим сурайт элем да. Анан ошентип ар кандай оорулар бар да. Мисалы бирөөнүн башы ооруйт, опухоль мозгу болушу мүмкүн, ар кандай да. Анан жеке эле жин оорукчандар эмес, ошондой бир жүрөгү түшкөндөр болуп калат. Же болбосо ашказанда бир оорусу барлар болуп калат. Эми бул мындай да, дем салганда менин оосуман ошол Аллахтын айткан Курандагы ыйык сөздөрү чыгып атат да. Анан дем салганда мен 3 нерсени сурайм да. Биринчиси, ey Аллах, ушул адамга шифа бер деп сурайм да. Эң биринчиси. Ал кандай оору? Жин оорубу, же мээсинде опухолу барбы, же ашказанда язвасы бар? Мага айырмасы жок. Мен ушул адамга шифа бер деп сурайм да. Эгерде ошого Аллах кандайдыр бир себептер менен шифа берип калса, айыгып кетет. А эгерде шифа менден болбой башка бирөөдөн боло турган болсо, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан да, Аллах дарыны жибербей туруп, ооруну жибербейт деп. Ар бир оорунун дарысы бар да. Анан ошо дем салганда айтам да, ey Аллах, ушу эгер менден шифа тийбей турган болсо, ушул ооруну айыктыра турган дарыны ушуларга себеп кылып таап жолуктурчу деп дуа кылам да. Же болбосо ушул бир жакшы колунан келип айыктыра турган молдо болобу, же жинолог болобу, айырмасы жок. Же врач болобу, же ошол окуусун окуган адам болобу, ошол себеп болуп ушул киши айыгып калсынчы деп суранам да. Ушул 3 нерсени сурайм да. Не важно, не обязательно мен. Может, ал дары менен айыгып кетет. Мисалы бир случай болгон, Москвадан бир кызды алып келишкен, өтө катуу ооруп калган да. Мындай карасаң, ал кыз эмес да. Укмуш жаман сөздөрдү, энесин атасын ушундай кылат. Анан окуп баштадым. Бир жума окудум. Бир жумадан айттым, больницага жатып, дарыларды алып, капельница койдуруп, витаминдерди койдуруп, потому что пайгамбарыбыздын ошо Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан жери бар да. Ошо дарыны түшүрбөй, ооруну түшүрбөйт. А мен анын илимин окуган эмесмин, ошол врачка барып дарыларын сурап, кайсы дары экенин ичкиле деп айткан депчи. Ошол сыяктуу мен
ал кызды больницага жибергем да. Барып бир курс лечение алып келди, мен андай бир жумадайын окуйм депчи. Алар 10 күн курс лечение алып келди, кайра бир жума окугам да. Кайра 10 күн курс лечение алып ошентип 3 айдын ичинде баягы 12 жыл ооруган кыз бутуна турду да. Баягы Аллахым кудурети менен. Ошон үчүн баягы мен эле айыктыра коем деген бул туура эмес да. Себеби жөн эле бир простой көчөдө кетип бараткан жөн эле адам дуа кылып койсо айыгып калышы мүмкүн да. Же болсо жанагы Алматыдан бир бала келип жүргөн, бир кулак укпаган. Врачтар укпайт деп койгон да. 2 мм нервиң жок, ал өмүр бою укпайсың деген. Мен дем салдырып жүрдү, анан айыгып кетип келип айтат да, сиз айыктырдыңызбы депчи. Мен айыктырган кандай? Мен билбейм дейм. Анан может жана балаң 17 жаштагы балам намаз окуйт деп атасың койсом, ооба дейт. Ошол намаздан дуа кылып атып айткандырсың. Может өзүң намаз окуганда жанагы чекең менен мурдуң жерге тийгенде бу жердеги костный мозг мынтип ачылат го. Ошол кан мээңе куюлуп, анан мээң кан менен обеспечить этип нервиң өсүп кеткендир. Может сенин намазыңан айыккандыр. Ким билет, Ким билет аны. Поэтому Аллахтын бул кудурети, ошентсе мен абдан ыраазы болуп, Ержан деген бала Казакстандан келип айыгып кетти да. Анан ар кандай оорулар болот, анан келе беришет да, мындай тигинде, анан баарынан көңүл бөлө албайм. Туура түшүнөм. Бекбар мырза, азыр байкап көрсөңүз, сөзүңүздө эле мындай бир 10 жыл аралыкты алып көрсөк, ооруган адамдар көбөйдү. Менимче ушул телефон эле оору окшойт да, мындай психологиялык жактан, анан адам ооруп, анан көбү нерсеси мен депрессиядамын деп айтып калышат да. Анан мен сиздин өз сөзүңүздөн уккум келип атат. Чыныгы депрессияны көргөн киши сизсиз да. Депрессия деген өзү эмне? Балким о көп айымдар, ошо мен да айымдарга сабак берип калам. Дээрлик 100%, бир 75% мен депрессиядамын. Мага жардам бериңиз. Мен депрессиядам. Карасаң үйдө эле бар, машинеси деле бар, бала бакырасы бар, чөткийи, жолдошу бар. Эмнеге ал депрессияда дейм да. Анан ошол суроого жооп бериңизчи. Эми бул ар кимдин жашоосу ар кандай да. Мисалы үчүн азыр мен мындай эмес, мындай деп жооп берсем, мисалы үчүн ошол депрессияга кирип кеткен адам кандай жашоону жашап өттү мен билбейм да. Мага айтыш жеңил эле. Ал деген анын көңүл бөлбөй эле кой десең деле боло берет да. Бирок ошол депрессиянын эң негизгиси ошол биз шариатты билбегендиктен да. Шариатты билбегендиктен, ошол шариат менен жашабагандыктан депрессияга кирип кетебиз да. Эгерде шариатты билип, шариат менен жашасак, анда депрессия болбойт. Себеби мисалы Мерседес алсаңыз, аяка антифриз куй дейт да. Система охлаждениясы бар го, муздаткан жагы. Toyota алсаңыз, аяка тосол куй дейт да. Себеби экөөнүн температура иштеген, ысыган Мерседестики 120, Toyotаныкы 90 да. Антифриз спирт, тосол болсо ал жидкой связки. Экөөнүн алмашып куюп алсаң, проблема болот да. Там термостатын күйүп кетет. Ошон үчүн жана Мерседести чыгарган завод өзүнүн машинаны кандай чыгарганын билет да. Ошон үчүн кайсы майды, кандай майды куюш керек, 98би же дизельби, антифриз куюш керекпи же тосол куюш керек билет да. Ошонун өзүнүн китеби болот да. Инструкция по использованию деп коет го. Ошол сыяктуу бул дүйнөнү жараткан Аллах, мунун өзүнүн китеби бар да. Куран. Куранда ошол айтылган бүт нерсе. Пайгамбарыбыз ошол Куранды бизге жеткирип келген, биздин сүйүктүү пайгамбарлардын печати болгон, мөөрү болгон эң сүйүктүү пайгамбарыбыз, көп хадистери бар. Ошолорду окуса, ошол бүт жооп бар ошондо. Үй бүлөдөгү депрессияга эмне үчүн кирип кетет, эмне үчүн кирбеш керек, ошол жерде бүт жооптор бар да. Мамиле кандай болуш керек? Бул көп мамиле, бул негизи шариатты кармабагандыктан болот да. Мисал алганда шайтан Куранда канча жолу айтылып атат. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим депчи. Шайтандан проклятый, шайтандан сакта депчи. Ошол шайтандын эң негизги максаты бул үй бүлөнү ажыраштыруу да. Эң чоң максаты, бул эң чоң жетишкендиги үй бүлөнү ажыраштыруу. Үй бүлө ажырашкандан кийин эмне болот? Үй бүлө ажырашкандан кийин ал үй бүлөдө жаш бала төрөлбөйт. Бүттү да, ажырашты да. Жаш бала төрөлбөйт. Эгерде үй бүлө ажырашкандан кийин тиги балдар менен келип шайтан ойнойт да. Көрдүңбү, ата энең сени таштап койду. Уже анын жүрөгү менен ойноп баштайт. Себеби ошол бул дүйнөдө адамдарды имандан чыгарып, тозокко түртүш үчүн шайтан уруксат алган Аллахтан. Мага уруксат бер, мен буларды азгырам деген. Анан
ошол эң биринчи үй бүлөдөн башталат да. Эгерде ошол бала шайтанды кулагына илип, ошол шайтандын наущениясына илинип калса, депрессия кире баштайт бала кезинен эле. Бала кезинен эле депрессия башталат да. Биздин ошол психологдор эстечи эмне болгонун эле сурай берет экен да. Ошондон Анан башталат. атаңды кечир, анан Да. апаңды кечир. Мунун баары Куранда бар да. Эми Алла Тааланын эң жаман көргөн адам кылган нерсеси бул да үй бүлөнү ажырашкан. Аллахтын тактысы ачуусунан титрейт да үй бүлө ажырашкандачы. Көп депрессиянын баары ошондон башталат да. Эң негизгиси ошол аял киши болобу, эркек киши болобу, ошолордун баарын депрессияга киргизиш үчүн ошол үй бүлөнү ажыраштырып, бири-бири менен уруштуруп, бири-бири менен согуштурат да. Эми ислам дининде жүргөн адамдар деле уруштура берет. Ошон үчүн биздин пайгамбарыбыз кандай мамиле кылса, жанагы Мерседестин инструкциясы сыяктуу Куранда, хадистерде, пайгамбарыбыздын жашоосунда ошол инструкция бар да. Себеби ушун менен мамиле туура кылыш керек. Мамилени кандай туура кылыш керек жазылган да. Аялга, Эркекке, аялга. Эми бир чоң бул жерде жаңылыштуулук бар да. Соцсеттерде көп көрүп калам. Мисалы үчүн бир араб өлкөсүнүн бир шейх айтып атат да. Күйөөң келгенде сен жылмайып тосуп ал депчи. Ошол видеону чыгарып алышып, күйөөсүнө көргөзүп атат да. Эме күйөөсү аялына көргөзүп атат да. Мен жумуштан келгенде сен мени жылмайып тосуп алышың керек депчи. Ал талап кылып атат. Аялынан талап кылып атат. Көрдүңбү, мен акча таап, кыйналып келдим. Сен мени жылмайып тосуп албай атасың. Шарият боюнча жылмайып тосуп алышың керек деп талап кылып атат да. Бул баягыреки ислам динин шариятты терең изилдемейинче ошон адашуулар көп боло берет да. Бул ошону мажбур кылып атабы? Мажбур кылып атат да, сурап атат. Сен деген хиджаб кийишиң керек, сен деген намаз окушуң керек, сен аркылуу биз бейишке киребиз, жосо сен тамак жасап бергенде мындай кылып беришиң керек. Аял айтып атат. Шарият боюнча эркек киши тамак жасап бер деп айткан укугу жок. Үй жыйна деп айткан укугу жок. Даже баласын эмизгенге эмизбейм деп койсо, сен ошо молочный мать таап келип, акчасын төлөп ошону баланы кормить этишиң керек деп аял киши эркектен требует этет. Ошон бул исламды талашып атып, аялы күйөөсүгө кайрып урушуп атат да. Биз ойлоп атабыз баягы исламды жеткирип атабыз депчи. Ошол исламды туура жеткириш керек да. Себеби пайгамбарыбыз айткан, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эмне деген? Сен чындыкты билсең дагы талашпа деген. Мен чындыкты айтып атам деп талашпа деген да. Себеби жана кээ бир адамдар келип калат да. Бекбар устаз, мен жиндар адамдын ичине кирбейт экен депчи. Сыртынан келип шуурай берет турбайбы депчи. Бирөө келип атат, жок, мен анын ичине киргенин көргөм деп атат да. Эки адам спорт этип атат. Бирок экөө тең чын. Экөө тең чын. Себеби менде мындай адамдар болгон. Бир кыз асыл өлөм деп мосттон секирип жинди болуп, ызылдап молдолор келип окуу окушунтуп алып келген да, анын ичинде жин жок, анын сыртында жин. Молдо келгенде кетип калат, молдо кеткенден келип алат. Наущение кыла берет да, сен өлөсүң, сен эч кимге керегиң жок, өлүшүң керек деп ошондо наущение кыла берет да. Анан ал жагы да бар да. Жин ичине кирбей, сыртынан ошентип азгырып барып, ошо жаман нерселерди кылдырткан жагы да бар да. Ичине кирип алып кылган да бар. Эми сыртынан кылып атканды көргөн молдо, тиги молдобу же мындай простой адамбы, ичинен кирип кылып атканды көргөн экөө спорт этет да, бирок экөө тең прав. Бул да чындыкты айтат, бул да чындыкты айтып атат. Эми пайгамбарыбыз эмне деп атат? Чын болсоң дагы сен спорту ташта деп атат да. Көрдүңүзбү? Шайтан ошентип эмне деген? Мен адамдарды чындык менен алдайм деген. Көрдүңүзбү? Чындык менен алдап атат. Калп менен алдайм деген. Байлык менен алдайм деген. Кедейлик менен алдайм деген. Мен булардын баарын алдап туруп тозокко салам деген да. Бул шайтандын баягы метаам деп коет, хитрости да. Анан ошо жана үй бүлөлүк мамиледе эң негизги шарият боюнча айтайын дегеним, сизге ошол эркекке аял кишини бердиби, аялга эркек кишини берди, экөөнү жолуктурду. Аллах Куранда айтып атат. Кандай адам болсоң, ошондой адамды жолугуп аласың деп атат. Жаман аялды жаман эркекке, жакшы аялды жакшы эркекке жолуктурам деп атат. Эми жолуккандан кийин ошону шарият жолунда жашап кетиш керек да. Бул дүйнөдө 9 түрлүү эркек бар, 9 түрлүү аял бар. Ким кайсынысын татыктуу болсо ошого жолугат да. Эми жолуккандан кийин ошол шарият боюнча жашаш керек да. Шарият боюнча деген кандай? Эч качан эркек киши аялынан сен моуну кылышың керек деп сурабаш керек.
эч качан. Ал нерсеге аялдын өзүнүн акылы жетиш керекпи? Мындай кылыш керек. Эркек киши аялдан сен мага жумуштан келгенде жылмайып тозуп алышың керек. Сен үйдө жүргөндө жылуу мындай приятно мага кийинишиң керек. Баягы тизеси чыккан шымды кийип алып, эски куску носкини кийип алып, мага ар кайсын сүйлөшүң керек. Сен мага сулууланышың керек, көчөдө башка бирөөгө сулууланбай депчи. Ошондой требованиялар башталат. Бул шарият жолунда эле, бирок ал эркек требует этпеш керек да. Анан ал байкуш аял күйөөсүнүн мындайча айтканда эмесин каяктан сезиш керек? Эми карап туруңуз. Жагарын, жакпарын ал. Эми карап туруңуз, айтып берейин. Аял кишиге Аллах кандай мамиле кыл деди. Аллах айтып атат. Аял киши сен үчүн ыйласа дейт. Аял киши билбейт көзүнөн канча жаш тамчы агып атканын. Мен ошону санайм деп атат. Кийин жооп бересиң деп атат. Эми аял кишиге Аллах кандай мамиле кыл десе, пайгамбарыбыз эмне деп айтты? Аялдарга кандай мамиле кыл деди. Ошондой мамиле кылыш керек, бирок аял кишиден эч нерсе сурабаш керек. Сен мага мондай мамиле кылышың керек, шарият менен эчтеке это ее проблема. Ал өзүнүн проблемасы да. Качан эркек киши өзү жооп берет экен да, демек аял киши. Андан эчтеке сурабаш керек. Аны сен мындай кыл дебиш керек да. Өзү эле шарият боюнча мамиле кыла берсе, Аллах Субхана Таала аял кишинин жүрөгүн тазалап туруп, ортосундагы пардан алат дагы экөөнүн жүрөгүн кошуп коет. Аял киши да ошондой. Эч качан эркектен бирдеке требует этпеш керек. Шарият боюнча өзүнүн мамилесин кыла бериш керек. Ошондо сен аялың базып баратып чалынып кетсе, көзүңдү карабайсың деп айтпайсың да. Сен өзүң чалынып кетсең, көзүмдү карабаймбы деп айтпайсың да. Өзүң чалынып кетсең, ой, чалынып кеттим дейсиң да. Ошол сыяктуу аялың чалынып кетсе, ой, абайла жаным дейсиң да. Ооба. Үскөгө барып туруп, эй, сен акмаксың деп бетиңди чаппайсың да эч качан. Никогда в жизни эч качан андай болбойт. Себеби адам өзүн оправдать эте берет да. Ошол сыяктуу шарият боюнча мамиле кылып баштаганда, Алла Таала алат дагы аялы менен эркектин жүрөгүн кошот, бир жүрөк кылып коет. Ортоңордогу пардан алам деп атат. Дүйнөдөгү канча сүйүү бар? Сүйүүнүн түрү көп. Мекенге болгон сүйүү, Кудайга болгон сүйүү, балага болгон сүйүү, үй бүлөгө болгон сүйүү, жолдошуңа болгон сүйүү, атаңа сүйүү. Сүйүү көп, Эми карап туруңуз. Сүйүү бул эң чоң сүйүү бул Аллахтын бизге болгон сүйүүсү. Себеби Аллах бизге баарын берди. Чөптү өстүрүп туруп, ошол жактан пактаны чыгарып туруп кийим кийгизип койду. Абаны берди. 40 градустан ашып кетпесин деп, тоңколбосун деп 40 градустан ашырбай койду. 60-50 градус ысыктан ашып кетпесин деп ашырбай койду. Тамактын түрүн берди, кийимдин түрүн берди. Бул Аллахтын бизге болгон сүйүүсү да. Эми ар кандай риваят бар, кээ бир риваяттарда айтып атат, сүйүүнү 100гө бөлүп туруп 5%-ын энеге берген депчи. 95%-ын өзүндө калтырган деп. Эми ар кандай риваяттар бар, кээ бир риваяттарда айтып атат, сүйүүнүн 70%-ын өзүндө калган, 30%-ын энеге берген депчи. То есть бул Аллахтын көптөн көп сүйүүсү өзүндө да, бизге болгон сүйүүсү. Бул биринчи сүйүү. Экинчи сүйүү ошол эненин балага болгон сүйүүсү. Эгерде эки үй бүлө бири-бири менен ызылдашып кетсе, ажырашып кетсе, Кудай сактасын, ата басып кете берет. Эне таштабайт. Себеби энеде сүйүү бар да, Аллах берген сүйүү бар. Эненин балага болгон сүйүүсү да. Эненин балага болгон сүйүүсү ошол эркек бала мисалы үчүн укмуш жаман нерселерди, ыплас нерселерди кылып, киши өлтүрүп, наша чегип жеп, жаман нерселерди кылса, ата отказ берип коет. Мен мындай балам жок деп коет. Болду деп чийип таштайт да. А эне эч качан таштабайт. Түрмөгө түшүп калса деле ыйлай берет, балам чыкса экен, балам билбей кылды адаш. Бул Аллахтын энеге берген баланы сүйсүн деген сүйүүсү да. Көрдүңүзбү? Бул экинчи сүйүү. Үчүнчү сүйүү бул эки аял эркек бири-бири менен үйлөнүп, кыз менен бала үйлөнүп, жашай баштаганда күйөөсү аялына шарияттагыдай мамиле кылса, аялы күйөөсүнө шарияттагыдай мамиле кылса, ортосундагы пардан алат да сүйө берет. Ошондо бул чыныгы сүйүү болот дагы. Эч качан бири-бирин жамандабайт, постоянно бири-бирин оправдать этип турат, бири-бирин коргоп турушат. Бир адамдай. Мындай бир эле караштан бири-бирин түшүнүп турат да, бул шарият менен жашаган убакта гана сүйө берет да. Бул үчүнчү сүйүү да. Төртүнчү сүйүү бул Аллахка болгон сүйүү да. Мисалы, кандай гана
кандай гана нерсе болбосун, бул Аллахтан келип атат деп түшүнөсүң да. Аллахты сүйөсүң. Бул мени жакшы болсун деп атат. Мисалы жин кирип кеткен адамдарга айтам да, силерге жин үчүн кирди? Десем, ой, бирөө окутуп койду дейт да. Эмне үчүн окутканга Аллах уруксат берди дагы, эмне үчүн ошол жинди киргенге уруксат берди? Мен жана бир интервьюларда айтам го, жингечи. Сен келип кирдиң ичине. YouTube каналыбызда. Кел муну кыйнап атасың. Бул адам кыйналып атат. Сен ойлоп атасың, бул адам жайлап атам деп. Бул жинден айыгыш үчүн молдолорго барып атат, алымдарга барып атат, жинологторго барып атат, окутуп атат. Алар эмне деп атат? Намаз оку деп атат. Бул намазга келди. Эмне деп коет орусча? Чтобы она почувствовала сладость веры. Сенин зыяның менен шайтан ойлоп атат, мен хитрыймын, муну сындырып атам. Аллах силердин зыяныңар менен бул адамды исламга жакындатып атат. Хиджаб кийип атышат, намаз окуп атышат. Потому что булар бейиштик адамдар, бейиш үчүн эчтеке кылбай атат депчи. Десем ошонун ичинде отуруп жин мага суроо берип атат да. Кана, бейишти көргөзчү мага депчи. Мен Аллахтан суранып атам. Аллах, бул жинге бейишти көргөзүп койчу депчи. Себеби бейишке жиндер да бейишке түшөт да. Жиндер да тозокко түшөт. Ошол жин ислам кабыл алып чыгып кетти дагы, жанагы кыз айыгып кетти да. Мына ушулга эле кошумча суроо, Бекбар мырза, жиндер кандай адамдарга кирет? Айырмасы жок. Айырмасы жок. Аллах уруксат берсе. Намазга да такуу болгондорго деле кириши мүмкүн. Кире берет. Эгерде мындай да, эң биринчи сиздин Аллахка болгон сүйүүңүз бар го? Аллахка ишеничиңиз, Аллахка ишенесизби? 100%. Ишенесизби? Жүрөгүңүз менен ишенесизби? Ишеним деген эмне? Ишеним деген, мисалы мен жанагы суроого толук жооп бербей калдык, анан улантып кетем. Ишеним деген, мисалы, биз айылда жүргөндө, 5-класс окуп жүргөн кезде 3 ай бою жаан жаабай койгон да. Анан бүт 500 түтүн, 500 койду алып чыгып туруп, сайдын жегин алып барып, молдону чакырып, дуа окутуп, Аллах, сенин ыраазычылыгың үчүн курмандык кылып атабыз. Ошол курмандыкты кабыл алып бизге жаан бер деп дуа кылган да. Ошондо жаан жаап баштаган. Мына бир 2 ай, 3 ай мурун, же жарым жыл мурун бу телевизордон Россиянын новостунан көргөздү да. Казакстанда ошондой история болгон. Жаан жаабай коюп, анан ошол алымдар чогулуп, анан кой союшуп, дуа кылганда жаан жааган да. Ошол 500 түтүн ар бир үйдө, мисалы 10дон же 5ден киши болсо, эми канча киши болот? 5000 киши болот, 10 000 киши болот. Ошонун баары ошол жерге кой сойгону келди. Ошол жерге кой союп, Аллахтан жаан сурайбыз депчи. Ошол 5000 киши, 6000 киши, ошонун бирөөсү зонтик көтөрүп келди да. Ишенген да. Бул ошол ишеним да. Ишенген, азыр биз талаада отурганда жаанын жайт, мен суу болуп Потому что бизден Аллахтан суранабыз, Аллах берет деген ишенген да. Бул Аллахка болгон ошондой ишенимиңиз болсо, шайтан өзү кире албайт. Түшүндүңүзбү? Шайтан өзү кире албайт. Эми сиз намаз окуп, шарият менен жүрүп баштайсыз да. Ошол жөн эле намаз окуп, шарият менен жүрүп эмес, баягы таквачылык деп коет. Жүргөн турганыңыз, басканыңыз, ар жерде жүргөнүңүз ошол нерсе, мисалы, шариятка туура келиш керек да. Ошону карай баштасаңыз, сизге уже баягы жиндер кире албай калат да. Шарият менен жүрүп, уже Аллах өзү коргой баштайт. Андан кийин адеп ахлак деп коет. Адеп ахлак, адептүүлүк. Мисалы мага бир бала суроо берип калды. Көлдө жүрөбүз. Кышында болчу, көлгө жумуштар менен барып, анан кафеден кирип тамак ичип отурсак айтат да. Бекбар байке дейт, мен сиз интервью бергенде, жанагы бир каналда Айтбекованын интервьюсунда бергенде айтыпсыз дейт. Зекет төлөсөң проблема болбойсуң депчи. Мен зекет төлөп келатам. Да, мен зекет төлөп, мен ашыгы менен төлөйм дейт. 2,5%-тен ашык төлөйм дейт да. Проблема бүтпөйт деди. Жок, көлгө барып дейт, бир жана мотоцикл менен кататься этип атып дейт. Айланып кеттим дейт да, 35 000 сом штраф төлөдүм дейт. Моторуна суу кирип кетти дейт да. Мен 40 000 доллар тапсам дейт, $1000 эмес, $2000 зекет берем дейт. Кээде $5000 зекет берип салам дейт. Ана мен зекетти көп төлөп атсам, ашыгы менен төлөп атсам, бирок сиз интервьюда айтып атасыз, что зекет төлөсөң проблема болбойт деп айтып атасыз. Аны ошол эмне үчүн мен 35 000 сом анда чыгып кетти дейт да. Сиздин сөзүңүз менин жашоомо туура келбей атат дейт да. Дал келбей атат. Сиз айттыңыз. Зекет төлөдүм аны. Авария болгондо, кырсык болгондо сиз деле айтыпсыз го, ушул Нурун зекет төлөбөгөн үчүн мен авария боло берчүмүн деп. Зекет төлөгөндөн авария болбой калдым деп атасыз. А мен эмне үчүн ошондой кырсык болуп,
35 мың сом шығып кетті дейді да. Хотя мен зекетті 2 есе 3 есе көп беремін. Ана мен айтамын да, сен кафеге кіріп тамақ ішіп жатқаннан тамақ ішіп біткеннен кейін зубочистканы алып тұрып, біреуін алып тұрып тишіңді қойсың да дедім. Ана ошоны чуккандан кейін мен байқап қалдым, сен мындай 20-30 зубочистканы алып тұрып чөнтөгүңө салып алдың дедім да. Неге салып алдың десем, машинадан жүрө берет, кейде тишиме эт тыгылып калса ошону чукуйм дейт да. Ошол 20-30 зубочистканы канча жылдан бери алып жүрөсүң дедим да. Десем, көп эле болду дейт, 30 жылдай болуп калды окшойт дейт. Ошол 30 жылда чогулткан зубочисткаң 35 мың сом болот дедим да. Көрдүңүзбү? Кумушай. Ошон үчүн мисалы алганда жанагы Туура жашаш керек экен да. туура жашаш керек да. Ар бир турганың, дем алганың, кафеге барып тамак ичип атсак, барып колуңду жуйсуң да. Жуугандан бир эле салфетканы алып, ошону да канча мынтип суу кургак жери калмай калганча сүртүп мондай топ-тоголок болуп калгандан таштайсың да. Анан бирөө келип туруп 5-6 салфетканы алып туруп чалап учуктун 30% колунда калганы кетти да, исраф. Ал бирөөнүн оокаты. Ошол нерселерди коргоп баштасаң, Мен ойлонуп үйдүңүз го. Мен ойлонуп ошол нерселерди коргоп баштасаң, жин да кирбейт, шайтан да кирбейт, шайтан айланып кача турган болот да. Ар бир кылган нерсе, мисалы биз эми кимбиз? Биз эч ким эмеспиз да, туурабы? Ооба. Биз кимбиз? Мен мындай алып көрсөң, суукка чыдай албасаң, же ысыкка чыдай албасаң, же дем ала албай кое албасаң, анан биз эч ким эмеспиз да. Туура. Өзүбүз Кыйын боло берет. кыйын боло беребиз да. Мисалы анда менден сурайт да, Бекбар сиз кимсиз дейт да. Мен айтам да, мен эч ким эмесмин дейм да. Кандайча эч ким эмеспиз дейт. Мен айттым да, мисалы мен тер десем жууп таштайм теримди. Ыплас нерсе чыгат да, терди эч ким сактабайт да. Тырмагым өссө алып ыргытам. Мурдуман чыкса мусорго кетет салфеткам, оозуман чыкса түкүрөм, кулагыман чыкса мусорго кетет, чачымды кыркам мусорго кетет. Анан менден жакшы нерсе чыкпайт да. Только нажас чыгат. Туалетке барсам агызып таштайм. Мындай менден эмне чыгат жакшы нерсе? Жакшы сөз эле чыгат да, тамын оозунан чыкса да. Аны сурады, ошол жигит айтты да. Жакшы сөз чыгат да сизден дейт да. Эми жакшы сөз чыкканда кандай сөз чыгат? Эгерде бирөөнү мактасам, ой сен красавчиксиң, onu шариятта мактаган болбойт. Ашкере мактап салышы мүмкүн да. Шариятта бирөөнү көзүнчө мактасаң, сен мойнуна кылтак илгенге барабар да. Асыл бөл деген сөздү алчы. Бизде жанагы эме деп коет, текеберчик тщеславие. Ошол пайда болот да, сен бирөөнү мактап атканда. Карап туруңуз, конок тоскондо үйдүн ээси үйүнө келген конокту айланайын бир жарым саат мактайт да. Болбойт. Да? Болбойт. Мактаган болбойт. Мактап аткан кезде зависть, эмне деп коет, көрө албастык. Зависть собрата появится. Даже родной брат болсо завидовать этет да. Зависть порождает ненависть. А когда ненависть появляется, он легко одержим женом. Вот откуда заходит жена. Эми көзүнчө да мактаган болбойт да. Анан өзүнчө да мактанган болбойт. Мисалы үчүн жанагы көп Джек Ма деп мен интернеттен көрбөйм эмелеринчи, мындай кыска убактым деле жок да, кыска көрүп калам. Ошол интервьюларын көрүп калганда байыш үчүн эртең менен 5те туруш керек дейт. Бирок намаз оку деп айтпайт да. Миллионер болуп кеттим, тигинде болуп кеттим деп. Анан менде бир случай болду да. Бир киши келди. Эми аты жөнүн айтпай эле коеюн, өзү көрүп атса, көрүп калса, может, эстер. Состоянием $4 миллион болчу дейт да. 3-4 миллион болчу дейт. Анан проблема болуп атып эле, что-то эчтекем калбай калды дейт. За границадан товар алып келчүмүн дейт. Анан үйүм $700 000 турчу дейт. Анан ошентип отуруп эчтекем калбай калды. Маршрутка менен жүрүп калдым дейт. Анан аялым бир көз ачыкка барса, эме деп айтты дейт. Водителиң сенин өзүңдө жанында жүргөн водителиң сыйкырлап туруп, ырыскыны сага өзүнө оодарып алган деп айтты дейт. Айдоочусу, Айдоочусу. Анан мен эстедим дейт, тамак ичип отурганда нанды тиштеп туруп коюп койсом, жанындагы водителим алып мен тиштеген нанды жеп баштачу дейт да. Бизде ичип кой, түйүн ичип кой. Да. Эң жаман нерсе. Эң жаман нерсе. Кыйын болосуң, эжеңде кыйын болосуң, канчасын эмне көрдүм. Ошенткенде мен карап туруп, мен эмне нанды жеп атасың десем, байке, мен да сиздей бай болгум келет деп айтчу дейт. Анан ошол водителимди издедим дейт. Издесем, азыр жаңы Прада сатып алыптыр дейт. Мен байлыгым кетип калган, ал водителим менин ырыскымды өзүнө оодарып алыптыр дейт да. Кантип? Сыйкыр аркылуу дейт. Көз ачтарга барган, калдымдарга барган, сыйкырлатып туруп, ошентип жанагы объявленияларды чыгып калчу эле го. Окутуп коеман, мынтип коеман, күйөөңдү кайтарып берем, айрып элелер чыгат го ошондой. Анан мен уктум, сизде ошол сыйкырды жандырат деп уктум, ошол сыйкырды жандырып бериңизчи деди да. Анан мен айттым да, байке, сизге суроо берейин дедим.
ошол состоянияңыз 3-4 миллион болуп турган кезде дедим да. Жанагы эмелерди окуп атат го интернеттен. Мисалы үчүн Джек Ма, допустим, мындай деп, мындай иштеш керек, мынтип байыйсыңар деп. Ошол сыяктуу сиз иштеп аткан кезде предприятияңыз бар беле десем, ооба дейт. Состояние аябай жакшы болчу дейт. Анан кол астыңызда иштегендерди чогултуп алып, мен шаарга келгенде бутумда кедалай бар болчу. Анан чөнтөгүмдө 50 сом болчу. Мен бутума турдум. Силер иштегенди билбейсиңер. Мондай иштеш керек, тигиндей иштеш керек. Үйрөтчү белеңиз десем, ооба үйрөтчүмүн деп атпайбы. Ошентип эле бутуңузга тура албайсызбы дедим да. Десем, оказывается, не от меня зависит dedi да. Gördünüz dedi. Да. Оказывается, не от меня зависит dedi. Аллах уруксат берсе берилет, бербесе берилбейт. Доходит 5 утра вставай. Да. Ошон үчүн бул Аллахтын сыноосу да. Бул Аллахтын сыноосу, ошол берсе берет же бербесе бербейт да. Ошону изилдеш керек да, эмне үчүн Аллах берди? Байлыкты эмне үчүн берди? Кедейликти эмне үчүн берди Аллах? Аллахтын уруксаты жок, жалбырак бактан түшпөйт. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахым эч качан адамга жамандык каалабайт. Куранда айтып атат Аллах, бүт жакшылыктар менден, бүт жамандыктар өзүңөрдөн деп атат. Жана бешенеге тагдыр жазылат. Тагдырда сен мынчада өлөсүң, же мынчада байыйсың деш мүмкүн, бирок сен ошол тагдырды өзгөртө аласың деген маркум Чубак ажы айтат эле да. Ооба, туура айтат. Чубак ажаптан мен сыйлаган устаздардын бири ошол. Мен Чубак ажында көп лекцияларын угуп калам. Баягы жана мен айтып атпаймынбы? Аялы күйөөсү экөөнү шариаттагыдай мамиле кылып, бири-биринен бирдек эчтеке күтпөш керек депчи. Ошондо жүрөгүн жылытып бир адам кылып коет депчи. Анан ошондо Чубак ажыдан уккам да ошончу. Аябай күчтүү алдым да ошолчу. Айтканда, эч качан күйөөңдөн эч нерсе күтпө. Аллах эмне мамиле кыл десе күйөөңө кыла бер деген да. Күйөөңдүн мамилесин жүрөгүн жылытып туруп, эзип туруп сени сүйдүрүп коет деген да. Чубак ажы айтканда, эркек да ошондой болуш керек да. Аялдан эчтеке требует этпеш керек, өзүнүн эмесин моюндагысын аткарыш керек. Ошондо аялды сүйгүзүп туруп, мен да өзүм эксперимент кылгам да, семьямдачы. Ошондо аял Аллах кандай мамиле кыл десе, ошондой эле мамиле кыла бердим да. Келинчегиме. Келинчегим мени аябай жакшы көрөт. О бетер жакшы көрүп калды да. Мындай бир адамдай болуп калдык да. Эми баягы үй бүлөлүк нерселерди айтпай эле коеюн, бирок мындай Аллахка миң мертебе ыраазымын да. Ошол жолду айтып, ошол жолду көргөзүп бергенине-чи. Ошон үчүн бүт баары эле ошо шариаттан да. Шариатты бузган үчүн чин кирет. Шариатты бузган үчүн жанагындай нерселер болот да. Ошол кишиге ошентип айтсам кичине таарынып калды да. Мен эч ким эмесминдир дегендейчи. Ошон үчүн жанагы жин кирген моменттер ошол да. Бирөөнү мактаганда, же болбосо өзүң мактаганда, өзүң чыгып алып бирөөгө мактанып атсаң, мен мындаймын. Мен монча миллион доллар заработал. Forbes журналында мен 86-чы кишимин деп мактанып атышпайбы? Бул абдан жаман нерсе да. Абдан жаман нерсе. Себеби биз барго, жана жаңы төрөлгөн бала акыр заманда 1 секундада 2-3 баладан төрөлүп турат, билесиз, статистика боюнча. Ар бир секунд сайын дүйнө жүзүндө балдар төрөлүп турат. Акыр заман болуп атканда да балдар төрөлөт. Ошол төрөлүп аткан бала акыр заман кыямат кайың болуп атканда чачагырып кетет дейт. Неге? Ал күнөө кылган жок да. Ооба, күнөө кылган жок. Эмнеге чачагырып кетет? Күнөө кылбаса эмнеге чачагырып кетет? Суроо. Жаңы эле төрөлүп атсаң, акыр заманды көрүп чачагырып кетсе кандай ал? Ошол жаңы төрөлгөн бала, мен кислородду дем алып алдым, анан углекислый газды чыгардым. Ушул дүйнөнүн абасын бузуп алдым деп кайгырып атып чачагырат. Эми жаңы төрөлгөн баланы кайдан билет деген суроо болушу мүмкүн да. Жаңы төрөлгөн бала билет бар. Ал бейишти билет. Ошон үчүн чачагырат. Бейишти унуткандан кийин, Аллах бейишти унуткандан кийин сүйлөтүп баштайт. Эмне үчүн, мисалы, сиз канча жаштан баштап эсиңизде? 1-3 жаш, 4 жаш. Эмне үчүн андан мурун кыз эсиңизде эмес? Билбейм. Эч бир адам айта албайт. 1 жаштагы кезин айта алабы? Жок, Айта албайт. Аллах ошону стирайт этип коет. Демек биз ошондо бейиште жүргөн болуп калды. Бейишти көргөн кишилердин катары. Бейишти көрүп, бейишти билет жаңы төрөлгөн бала. Бейишти билген үчүн жанагы дем алып алган
кислородду мен углекислый газ кылып чыгарып салдым, бул дүйнөнүн абаны бузуп алдым деп кайгырат. Ошондон чачагарат. Элестетиңиз? Биз даже тырмагыбызды, терибизди, чачыбызды еще даже кислородду дем алып кайра углекислый газ кылып чыгарат экенбиз да. Менден жалаңып лас нерселер чыгат экен да. Ана менден эмне жакшы чыгат? Эч бир жакшы нерсе чыкпайт. Өзүмдү мактасам, текеберчилигим көтөрүлөт экен. Бирөөнү мактасам, бирөө завидовать этип атып, зависть болуп атып, анын ненависть пайда болуп, анан жиңгирип кетет экен ага. Эмне кылышым керек деген сөзгө ойго келгем да. Бул дүйнөдө эң жакшы нерсе чыга турган нерсе бул Аллахты мактоо гана болду. Алла Таалага, ырайымды мээрим Аллага, анын кереги жок, ал бизге керек. 2 рекет намаз окусак, 11 жолу, 22 жолу ошо Аллах велик, Аллаху акбар деп, Аллах улук деп айтат экенбиз да. Биздин оозубуздан эң жакшы чыга турган нерсе ушул эле экен да. Эми Алла Таала деле бул 5 убак намаз окуп, башында билесиз, 50 жолу намаз окусун деп түшүргөн. Мындай Муса алейхиссалам суранып атып, пророк Мухаммад саллаллаху пайгамбарыбыздын кайра барып атып 5ке түшүргөн да. Эми Аллах деле ушу 5 убак намаз окуп кыйналсынчы деп берген жок да. Ооба. Бул кыйналуу эмес, бул бакыт да. Себеби илгери сахабалар намаз окуп аткан кезде, элестетиңиз, саждага жыгылып намаз окуп аткан кезде ошону көрүп алып, жиндер намаз окуп кеткен. Ушунчалык искренний намаз болгон да. Эми ошол искренний намазды көрүп, адамдар, жиндер намаз окуп атканын көрүп туруп, шайтан келип айтканда, с этого дня деген, я постараюсь, чтобы намаз был не сладость веры дейт, а намаз был тяготой дейт. Намаз окуш кыйын азыр. Намаз окуп аткан адамдар өзүлөрү деле айтат. Ой, мынтип желкеңе окуш керек деп барып заставить этип окуйсуң да. Шайтан ошого жеткизип койду азырчы. Намаз окуп аткан кезде сахабалардын колунда сайылып турган жааны сууруп алып, обработка кылып, жааны билесиз да, мында ачакей болот. Суурсаң кайра этиң жырып кетет. Жааны суурайын дегенде сахабалар жыга чапчу да, жанындагылар тийбе депчи. Больно же. А намаз окуп аткан кезде сууруп койчу. Намаз окуп бүтүп жаанына кайта деген да. Ушундай берилип окушчу да намаздычы. Азыркыла берилип окуйт дейсиз. Кыйын. Шайтан ошого жеткирип койду. Дүйнөгө байлап, бири-бирибизди уруштуруп, бири-бирибизди кырылыштырып, бири-бирибизди жамандатып атып, биздин күнөөлөрүбүз оорлошуп кеткен дагы баягы сладость веры намаздын бактысын билбей калдык да. Ошол ошол нерсени булгап алдык, э? Өзүбүз булгап алдык да. Байкасаңыз, мына кечээ интернет булактарында бир жакшы эле бала жанагы кимдин эшиги ачык эмес деп мынтип эшиктерин тартып көрүп атат, бир подъездде. Анан сакал коюп алыптыр да. Анан элестеттиңиз да комментарийде. Бети жок акмак, сакалың өрттөнүп кетсин, минип кетсин. Сен 5 убак намаз окушу, сен неденсиң? Анан где у вас правда? Анан силер деп кетти, чын эле айтасыз. Биз өзүбүз булгап алдык. Да. Шайтандын бул адамга кылган жана астынан келем, оң жагынан келем, сол жагынан келем деп атпайбы? Всеми правдами деп атат да. Чындык менен алдайм деп атат. Калп менен алдайм деп атат. Артыңдагы өткөн жашооңду кайгырта берип алдайм деп атат. Алдынан келгенде, ой мен мондай алам, Rolls-Royce алам, анан Land Cruiser алам деп ошентип алдайм деп атат. Сол жагынан келгенде калп менен алдайм деп атат. Ошентип алдап, ошол эми мындайча айтканда, баягы бир интервьюларымда айтып калдым, мен деле өзүм мен дагы пендемин да, мен дагы адашышым мүмкүн. Анан кээ бир сөздөрдү айтып атканда ошол элге чыгып кетет деп кээ бир сөздөрдү чыгарбаганга аракет кылам да. Ошо иблис менен сүйлөшкөн бек бар деген интервью чыгып калыптыр. Анан ошондо менден келип сурап калышты, сен сүйлөшө албайсың иблис менен депчи. Иблис келгенде сен качып кетесиң деген суроолор болуп калды менденчи. Бирок мен Аллахтын кудурети менен сүйлөшкөм. Мен сүйлөшкөндө өтө митаам иблис. Келгенде мага айтты, бир адамдын ичине кирип айтты, эмнеге дем салып атасың деди. Каалаган нерсеңди берем деди. Алтын, канча алтын кааласаң берем деди. Токтот деди, дем салба деди. Мени Аллах жаратканда дейт. Мени Аллах жаратканда, Аллах билүүчү зат дейт. Мени жаратканда билген уже мен адамга сажда кылбасымды дейт. Ал билүүчү зат дейт. Эми сажда кылбасымды билип туруп, мени сыноо катары таштаган дейт. Жиндерге дагы, адамдарга дагы мен сыноомун дейт. Мага Аллах уруксат берген дейт. Мен Аллахтын уруксатысыз эчтеке кыла албайм дейт. Мен Аллах уруксат берген үчүн азгырып атам. Жиндерди азгырып атам, адамдарды башкарыш үчүн дейт. Адамдарды да азгырып атам дейт. Буларды тозокко кириш үчүн дейт. Эми мен адамдар келип колунан кармап алып туруп түртпөйм дейт. Муну жаза деп. Жиндерди да антпайм дейт. Мен жөн эле айтып коем дейт.
өткөн жашоо бул тагдыр, судьба деп коет го. Алдыдагы жашоо бул тандоо. Мен адам баласын келип азгырам дейт. Арак ич, муну кыл, тигини кыл, мындай кыл, мындай бизнес кыл, мындай байып кет, мындай машина ал деп азгырам дейт. Эми адам менен жын өзү чечет дейт. Азгырылабы же азгырылбайбы? Адам тандоодо турат дейт, жын да тандоодо турат дейт. Эми ошол адам дейт, ошол менин айтканымды угуп дейт, он совратился дейт. Я их совращаю дейт. Он совратился дейт. Почему ты ему помогаешь дейт? Өздөрү барган кишилерди эмнеге артка тартып атасың деп атабайбы сизге? Не забирай их дейт, они заслуживают ад дейт. Канча акча кааласаң берем дейт. Не десең бүт проблемаңды чечип берем дейт. Мен айттым, сенде не эчтеке кереги жок. Эми ал көп Түспөлдөр, обликтери киши. жок, адам ичине кирип сүйлөшкөн да. Адам ичине кирип сүйлөшкөн. Эми ал жын болушу мүмкүн деген баягы адамдардын айткандары болду. Божомолдопчу, жөн эле жын сени алдап койду дегенчи, эми шарият боюнча жиндер менен сүйлөшкөн болбойт. Негизичи, себеби эң акылдуу адам эң тупой жынден алданып калат да. Булар өтө акылдуу болушат да. Анан көп жындар менен деле сүйлөшүп калдым, көп иблистин өзү менен деле сүйлөшүп калдым. Көп нерселерди иблистин өзү бар го, ушундай акылдуу, ушундай митаам келет да. Анан мен айттым да, сен болуптур дедим, сен Аллахтын уруксаты менен кылып атасың дедим. Сага Аллах дозволил, уруксат берди. Адамдарды азгыр деди, үй бүлөнү ажыраштырганга мүмкүнчүлүк берди. Бирок Аллах айтып атпайбы? Мен жакшы көргөн пендемди эчкимге бербейм деп. Сиз кандай пендеси ал? Жакшы көргөн, эмне үчүн Аллах ошо пендени жакшы көрөт? Себеби ошол шайтан азгырып атканда тандоо болуп атат да, он не совратился. Керек эмес мага. Ошон үчүн жакшы көрөт Аллах. Ошону бербейт шайтанга. Чын эле топук келтирген адамдар да көп. Бекбай мырза чын. Ушуга да шүгүр дегендер. Ошон үчүн бизде баягы мен дагы көп нерсени айткандан да корком да, бирдекени айтсаң эле ал мындай, анан комментариялар кетет да, мындай деп, анан мен билбейм дейм да, билбейм. Аллах эгерде мен жөнүндө бир адам туура эмес сөз айтып, эгер ошол адам чындыкты айтып атса, анда Аллах мени кечирсин. Эгерде мен жөнүндө бир адам туура эмес айтып, бирок ал меники туура болуп чыкса, анда Аллах ошол туура эмес айткан кишини кечирсин. Мен Аллахтан суранам да. Мен ошон үчүн комментарияларга көп көңүл бөлбөйм. Эми Аллахым кечирсин, баарыбыз адашабыз. Мындай уникальный эч ким жок да. Аллахым ошол туура эмес жазып алгандарды кечирсин, жүрөгүнө иман берсин дейм да. Жанагындай сакалчан болуп алып туруп ууру кылгандар, хиджаб кийип алып туура эмес кылгандар бар го. Ошо айттыңызчы, кантип мен ошол нерседен мындай кандай десем. Бул шайтандын жетишкендиги. Мындай алардан бир жакшы нерсе издегенге аракет кылам да. Хиджаб жаң, жакшынакай, анан монтип көздөрүн боеп алса, анан монтип кирпик коюп алса. Мындай да, шайтан бар го. Шайтан жанагы жакшылык менен алдайм деп атпайбы? Чындык менен алдайм депчи. Эми намаз окуган, хиджаб кийген мени деле аябай азгырат. Укмуш нерселерди кылат. Мындай кыл, тигиндей кыл, ар кайсы нерселерди карин деп коет го, прикрепленный шайтан. Шыгырайт, шайтан бүт методдорду кылат да. Ошон үчүн бул муну менен күрөш үчүн шарият жолунда эле күрөш керек да. Шарият жолунда кандай күрөш керек? Шарият жолунда шайтан менен кандай күрөш керек? Мисалы, жанагындай хиджаб кийип алып, көзүн боеп алып, анан оозун боеп, мен кыздарды көрдүм да. Хиджаб кийип жүргөн, анан карасам чечип салган да. Эмне чечип салдың десем, айтат, эми мындай көз боегон болбойт экен, анан оозду боегон болбойт экен, анан ошон үчүн эмне сен хиджаб кийип алып боенуп атасың? Алдыгындай болбойт, лучше чечип сал дегенден чечип салдым дейт да. Анан мен айтам да, давайте башынан баштайлык дейм да. Любой нерсени башынан башташ керек го. Мисалы, сизде акча болсо эң жакшы нерсени сатып аласыз дедим да. Эң жакшы машинаны сатып аласыз. Акчаңыз болсо эң жакшы кийим сатып аласыз. Жок болсо сатып ала албайсыз да, туурабы? Ошол сыяктуу сиз көзүңүз көрөт, тамга таанаганды билесиз, китеп окуганды билесиз, эң жакшы китепти окуйсузбу дедим да. Эң жакшы китеп кайсы дейт? Куран. Курандан жакшы китеп жок. Шарият. Шарият бул хорошо протоптанная тропинка к чистому источнику. Бул шарият, бул жол таза ошол булакка бара турган жол да. Биз болсо аңгыл дөңгөлгө түшүп, бак сүзүп, сайга түшүп кыйналып атабыз да. Ошол эле жолго түшүп алыш керек болду. Ошол Куранды окуп чыгыңыз дейм да. Окуп чыгыңыз, ошол Куранда караңыз дедим. Мисалы, Аллахка ишенесизби? Ишенем. Аллах ишенесиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям элчиси экенине ишенесизби? Ишенем. 5 убакыт намаз окуганына ишенесизби?
ишенем. Хижап ки дегенге ишенесизби? Ишенем. Кийиңиз. 30 күн орозо карма дегенге ишенесизби? Кармаңыз. Меккеге бар, мүмкүнчүлүгүң болсо ишенесизби? Ишенем. Ушуларды жазабайсызбы дейм да. Жазай берсеңиз ушуларды. Ушул основной парыз бар го. Эң түркүгү да ислам. Ошолор жазай берсеңиз анан кийин өзүңүз эле мага бир кыз келди да, мен дейт хижап кие албайм дейт. Эмнеге десем, мен анткени кирпигимди таштай албайм дейт. Кирпик чаптай берем дейт. Тырмагымды мен элестет дейт. Эркектикиндей кылып кантип кесем дейт. Мен монда узун тырмактарды боеп алып стразы чаптап алам дейт да. Мен кантип хижап кийем дейт. А мен айттым, сиз дедим, Аллахтын буйругун аткарыңыз дедим. Хижапты кийиңиз, кийиңиз болду. Спорт этпеңиз. Кичинекей баласыз да, сиз азыр эшикке чыгам деп атсаңыз, эшикке чыгып баратканда 40 градус суук болуп атса, сиз кийимиңиз жок чыгып баратасыз дедим да, кичинекей бала. Апаңыз урушуп туруп, мындай куртка кийгизип, топу кийгизип коет атпайбы? Сиз тоңбойсуз. Ошол сыяктуу сиз Аллахка полагаться этеңиз. Аллах билүүчү зат. Эмне үчүн хижап кийип атканын билет. Сиз кие бериңиз десем, болбойт да тырмак өстүргөн, анан мындай ким айтыптыр аны? Десем, болбойт экен андай дейт. Мен айттым, кие берсеңиз, потом өзүңүз түшүнөсүз дедим да. 1 жыл кийип жүрдү хижаптычы. Тырмагын бойтуп, көзүнө кадимкидей эле кирпигин өстүрүп, тырмагын боеп, оозун боеп, бетине таналып коет, кирпик тырмактар мындай в облике ангел, в облике шайтан болуп жүрдү анан 1 жылдан кийин тырмагын чечип салды. Анан айтты, мен оказывается мен түшүнбөй жүрүпмүн деди да. Ошон үчүн мындай хижап кийгендерге мындай претензия кылбаш керек да. Мисалы, сиз мага айтып бериңизчи, дүйнөдө бир эркекти айтып бериңизчи, төрөт эмне экенин айтып берген. билбейт да. Билбейт. Бир эркек айта алабы, төрөгөндө монтесиң, анан 30 канча жолу сөөгүң сынат, анан 9 килограммды ичиңде көтөрүп жүрөсүң, ошентип айта алабы? Айта албайт. Бир эркек айта албайт, туурабы? Ооба. Эми бул дүйнөдөгү бир аялды айтып бериңизчи. Хижабы жок кызды көргөн эмнени ойлонот? Эркек. Айта албайт го. Айта албайт. Сиз деле айта албайсыз да, мен азыр сизди көрүп эмнени ойлонуп атам, айта албайсыз. Эркек кишилер хижабы жок кызды көргөндө эмнени ойлонуп атат, бир дагы аял айта албайт. Поэтому нельзя спорить, да. Бул просто приказ Аллаха, надо выполнить. Сиз эгерде сизге Аллах ушундай кудрет берип коюпчу, эркектин оюн биле баштасаңызчы, эгер Аллах ушундай берип койсо да, ушундай сураныңыз, Аллах, эркектин оюнун окуп койгон мага күч кубат берчи. Жана Мел Гибсондун киносу бар го, Что думает женщина деген. Ошол сыяктуу мага эркектин оюн билип кое турган кудрет бериңизчи деп айтсаңызчы, сиз ошол күнү хижап кийип аласыз. Ушуңузга эле кошумча суроо берейин. Мынакей мектеп босогосун аттанганыбызга 2 ай болду. Анан ушул соц тармактарда аябай чоң талкуу жаратты. Кайсыл мектеп экенин, кайсыл директор экенин деле атын айтпай эле коеюн. Мектепке жолук салгым келген кичинекей кыздын жолугун чечип салды. Чеч. Сөзсүз түрдө жолук салынбаш керек. Ушул динге болгон мамилең болсо, ал жүрөктөн. Сен ушул жолук менен, кийим менен эмнени айткың келет деп сыяктуу аябай талкуу жаратты. 2 жакка бөлүндүк чын. Комментарийде 2 жакка бөлүндүк. Ал кичинекей кызды эмнеге андай кыласыңар дегендер бар. Анан мен жеке ушул видеону дагы мен сизге көрсөтөм. Эфир бүткөндөн кийин оюңузду уккум келет да бул боюнчачы. Мен ал видеону көргөндө да может жаңы ой туулушу мүмкүн. Менин оюм боюнча ошол хижапты чечкенге ким уруксат берди биринчиден. Ошондой закон барбы? Экинчиден ошо кыргыз элинин жогорку кеңеште депутаттарга, президенттерге кайрылып кетет элем да. Менин кайрылуум. Куранды окуңуздар. Куранды окуп, Куранды бир окуганда түшүнбөсөздөр, 2-3 жолу окуңуздар. Ибн Касира деген толкование Куран. Бизде Максат Дамлада китептер чыгарып атат. Ошолорду окуңуздар. Ошол Аллах жиберген Куранды окуп, изилдеп, хижап кайдан келген, эмне үчүн кийиниш керек, ошону изилдеп туруп, анан хижапты чеч деп айткыла да. Эгер туура эмес болсо, ошол мисалы директор школ болобу, мугалим болобу, же бир депутат болобу, ошол сөздү айтып атканда кыргызда жакшы сөз бар. Жараткан менен жакалашпа деген. Эмне үчүн ошол айткан Аллахтын буйругуна каршы чыгып, мындай мушташам деп атат Аллах менчи. Бул ошол чыныгы кыргыз болсо, ошол кыргыздын маңызын, кыргыздын макал лакабын билсе, ошону ойлонсун да. Жараткан менен жакалашпа дейт. Бул өтө коркунучтуу нерсе да. Ошону жакшылап, ошо бийликтегилерге да кайрылып кетет элем, ошол законду чыгарып атканда дагы өтө көп жардам берет. Бул дүйнөдөн өтүп кете беребиз. Бирок канча адамга пайдасын алып келет. Тиги дүйнөгө барганда Аллахтын астында. Эгер
Аллахка ишенбейм, тиги дүйнө жок, бул дүйнө жакшы десе, анда кыла берсин. Кудай сактасын андайларданчы. Анан самый главный жүрөгүң таза болсун деген бул туура эмес нерсе да. Мисалы мен Америкада жашап жүрсөм, мага бирөө келип туруп, 20 жылдан бери Бишкекке келбей койдуң. Келбейсиңби десе, мен 1 секунддан сайын акча таап атам. Мен мукмуш трейдер болуп кеттим, бирдеке болуп кеттим деп, бизнесим көбөйүп кетти десем. 20 жылдан бери ата энеңе барбай коюпсуң. Хотя бы телефон чалып койсуң 20 жылдан бери десе, мен айтып атам да, мен ата энемди жүрөгүм менен сүйөм. Ооба. Ата энем түшүнөбү мени? Түшүнбөйм. Ошол сыяктуу Аллах да адамды түшүнбөйт. Жүрөгүң менен Аллахка ишенип, бирок хижабың жок, намазың жок, Аллах айткан нерселерди кылбай, Куранды окубай, шарият менен жашабай жүрсөң, сен жүрөгүң менен сүйүп жүрө бер. Америкада ата энең айтат, мындай балам жок дейт да. Ооба. Мындай суроо жаралды. Көп эле байкасаңыз, сот тармактарда, интернеттерде эле ушул динди туура багытта жүргүзсөңөр деген эле ойлор да. Анан биз ушул динди кантип туура жеткиребиз? Мисалы анда Массагачы өзүбүздүн жүрүм турум менен дейин десек, дагы туура келбей калып жатат. Ого эле аша чабабыз, мисалы үчүн ошол эле шарият дейбиз, бирок тойлорду дүркүрөтүп беребиз. Анан эле биз көбүнчө Кудайды качан эстейбиз? Биздин башыбызга кайгы муң түшкөндө. Мисалы үчүн ошол эле кайгы муң түшкөндө иши жүрүшпөй жатканда анан сиздер издеп баштайбыз, дем салдырабыз деп. Анан ошол эле учурда кимдер подключается, көз ачыктар подключается. Неге биз жакшыда Кудайды эстей калабыз, Бекбат мырза? Бул эми ошондой экен да адам баласы. Неге бизди Кудай ошентип жараткан? Чубак устаздын айтканы бар да. Намазга сый менен келбесең, ый менен келесиң. Анан ошондой бир кыйынчылык түшкөндө изилдеп баштайт экенсиң да. Эмне үчүн мынтип атат, эмне үчүн жолум жабылып атат? Жанагы бизнесмен адам келип айтып атпайбы, ишим жакшы жүрчү, азыр жүрбөй калды деп изилдеп атпайбы? Бул дагы Аллахтын ошол берген белгиси да. Миңдеген белгилерди жиберген. Ошол эле жанагы чочконун этин эмнеге жебеш керек, эмне үчүн арак ичпеш керек, жанагы хиджабты чеч деп аткан мугалимдерге кайрылып кетет элем да. Аракты изилдеп чыксынчы. Аракты. Аракты эмне үчүн запрет беришпейт анда? Арактан канча үй бүлө ажырашып атат. Аракта сайыз убагында мен арак ичип өлбөй көпкө чейин 90га чейин чыккан атам бар деген кишилер бесплодие. Генетический клетканы өлтүргөн дагы баласы же кызы төрөй албай жүрөт. Арактын зыянына өтө көп. Арактын ошол адам баласына өтө зыян келтирип аткан аракты саттырбай, тыюуга аракет кылбай, кайра Аллах менен жакалашып хиджаб чечтирип атат да. Бир аракты деле Алла Таала жараткан да туурабы? Ал деле бирөөгө бир акыл насаатын айтканда, ошол аракты ойлоп таптı да ал киши деле. Кайсыз каяктан келчү болор? Мисалы аракты деле. Жөн эле ал арак бирөө, мен бүгүн арак чыгарам деп, кайсы бир жылдар сайын мейли алып. Мындай да. Ошол адам же шайтан, же жин, же бирөө, мисалы, ошол чыгарып аткан кезде, ошол чыгарарда, ошол ниет кылган да. Ниет. Баары ниеттен башталат да. Аллах айтып атат, ниет кылсаң, амал берем деп атат. Мисалы, бирөөнү өлтүрөм деп ниет кылдың да, ошол жолун берип койду Аллах. Ошон барып өлтүрдү да. Амалын берип койду. Сен ошол жаман ниет кылган үчүн сени тиги дүйнөдөн жазалайт. Демек, кайсы бир кылымдары, кайсы бир жылдары бир адам ошол аракты чыгарам деп ниет кылган. Ниет кылган. Ал кандай болду экен, э? Ошол жок. Ошол жаман ниети менен бул акча табам деп, ошол бирөөлөрдү башкарам деп, ошондой бир жаман ниети болгондо, ниет болгон үчүн мисалы барго, билесизби, биздин оозубуздан чыккан жаман сөздү жазып турган периштенин атын? Аты ким билесизби? Атын билбейм. Атит. Атит деген периште бар, бул сол ийинде отурат да. Мисалы бирөөгө айтасыз да, эй деп туруп сөгөсүз да. Бар Ахунбайга барып келчи депчи, сөктүңүз да. Сөккөндө ошону жазып коет. 3 сааттан 6 саатка чейин барганда риваяттар бар, бир топко чейин жазбай турат. Эгер намаз окуп, Аллах, мен байкабай жаман сөз айтып алдым, кечир десе жазбай коет да. Эми ошол периштелер эртең менен кечинде алмашат. Ар бир адамда 4-төн 8тен периште болот. Күндүзгү периштелер келет, түнкү периштелер кетип, күндүн алмашып турат да. Ошол периште Аллахтын астына барганда айтат: "Мынча жолу сөз айтты, мончасын сөгүндү, мынчасын жаман сөз айтты" депчи. Ошондо Аллах мынтип айтат: "Мен эмнени ойноду билем" дейт. Мисалы,
Сиз жакшы көргөн агаларыңыз, энелериңиз барбы, туугандарыңыз? Сизде оюңузда болобу? Мен ушуга бир машина алып берип койсом, бутума турсам, бир бай болсом, бир жакшы Lexus алып берип коет элем деп оюңузда болобу? Болот. Бирок эч кимге айтпайсыз аны. Жөн эле ойлоп коесуз да. Ойлоп коем. Аллах сизге ошо Lexus алып берди деген сооп жазып коет. Оюңузду билет да Аллах. Ол кудурети күчтүү Аллахтынчы. Эмне үчүн? Себеби действительно ошончо акчаңыз болсо, чындыгында сиз алып берип коймоксуз да. Намерениябызды билет экен да. Ошол сыяктуу жанагы Coca-Cola'ны чыгарып аткан адам, мен буга деген бир колдосто киргизип туруп, ичкен адам ичкиси келе бергендей кылып чыгарам деп туруп, ага магия колдонгон үчүн бул адамга вред келтирет да. Канчада мисалы жанагы Coca-Cola'га бойкот бийт этип атпайбы? Эми Аллах деле көргөздү мындай көргөзсө түшүнбөйт. Дегендей көргөздү ученыйлар доказывайт, Coca-Cola нельзя деп. Ошонусу деле түшүнбөй атат да. Эми Палестинаны бомбить этип атса, дагы бойкот чыгарып атат да. Coca-Cola'ны ичпегиле, ошондо деле ичип атышат. Эми Куранда көп нерселер бар да. Мисалы, Ибрахим алейхиссаламды отко салганда кумурска оозу менен суу ташыган да. Сен не алдык оозуңдагы суу тетиги 3 ай чогулткан отуңдун даже 1 миллиметрин өчүрбөйт дегенде кумурска жооп берген да. Аллахтын астына барганда пайгамбарды өрттөп атканда эмне деп жооп бердиң эле деп. Бул дагы Курандагы биздин акыл эзибизди иштетип изилдечү нерсе да. Жанагы катапультка салган да Ибрахим алейхиссалам историясын эми окусаңыздар билесиздер. Тарыхында ошондо бар да, катапульт иштебей коет да. Катапультты Александр Македонский ойлоп тапкан эмес, аны Иблис ойлоп тапкан да. Отко алып бара албай койгон да. Ошондо Ибрахим алейхиссаламды катапультка салып туруп иштеткиле дегенде катапульт иштебей койгон да. Таң калган элдерчи. Анткени периштелер келип карап турган. Периштелер көрүнбөйт да. Катапульт иштебейт, анан Иблис шумшик карап туруп, периштелерди кантип качырса болот? Ошол жерге катапульттун жанына зына кылгыла деген да. Никеси жок эркектер менен аялдарды кошкула деген да. Аллахтын буйругун аткарган периштелер зына кылган жерден качып кеткен. Аллахтын буйругун бузуп туруп. Элестетиңиз? Ошондо катапульт иштеп кетип, Ибрахим алейхиссалам отту көздөбүш. Бул историяны көбү билет. Эми бул историядан эмнени алышыбыз керек? Эгерде сенин жаныңда зына кылып жүргөн адам жүрсө, сенин жаныңдагы периштелер качып кетет. Чөйрөнү өзгөртүшүбүз керек да. Чөйрөң жаман болсо, сен олия болсоң да шайтан болуп кетесиң дейт да. Ошон үчүн ошо жакшы чөйрөгө жуунуп, эң жакшы китепти окуп, эң жакшы китеп Куран, эң жакшы адамдар кимдер? Булар ошо Аллахтын буйругун аткаргандар, Аллахтан корккондор, адеп ахлак. Эми ислам 2 бөлүктөн турат да. Жанагы хиджаб кийгендерди жамандап атпайбызбы? Бул хиджаб, намаз, зекет, орозо, Меккеге барып келүү барбы? Бул исламдын бир бөлүгү да. Адеп ахлак, нравственность деп коет. Бул 2-чи бөлүгү. Кээ бир адамдар барат, ой, Меккеге барып келип арак ичип жүрөт депчи. Меккеге 3 түрлүү чакырат. Шайтан чакырат, пайгамбар чакырат, Аллах чакырат. Аллах чакырган адам ошол жактан өлөт. Таптаза жаңы төрөлгөн баладай болуп бейишке кетет. Пайгамбар чакырган адам ошол жака барып келип, Кудай деп коркуп, 5 вакыт намазын окуп калат. А шайтан чакырган адам барып келип кайра арагын иче берет. Көрдүм тиги Меккеге барып келип арак ичип жүрөт, ушул исламыңар деп сүйлөгөндөр да бар да. Ошон үчүн терең изилдешибиз керек да. Аларды осуждать этпей, аларды жаман көрбөй, Аллах, мен ушундай болуп калбасын, менин тукумум ушундай болуп калбасын деп Кудайдан дуа кылып, ошол барып келген адамга иман берчи деп дуа кылышыбыз керек да. Комментарий жазып эле жатып калабыз да бизчи. Неге ушундай? Мен ошону колдоруну чапкым келип кетет. Ошол коммент. Эми элестетиңиз, бирөөнү жаман ойлоп койсоң, ниет кылып жаман ойлоп койсоң, бирок эч жерге комментарий жазган жоксуң, оозуңдан алды сөз чыккан жок. Аллах билет аны. Илгери бир история болгон, бир өтө татынакай кызга бирөө келип туруп айтканда, сен менен жаткым келет деген да. Мен жата албайм деген да, шариятты буза албайм десе. Айтканда, канча акча эми Аллах кечирет деген да. Канча акча десең берем, жатчы менен дейт да. Канча бай киши болгон да. Ошончо тиги кыз мынтип жооп берген. Аллах карап турган форточканы жапсаң, мен азыр макулмун деген да. Элестетиңиз? Ай, ойлондуруп койдуңуз го. Бекбар мырза, интервьюларыңызда аябай сонун адамды мындай бир силкинтип койгон сөздөрдү айтасыз. Анан ушундай мырзаны чоңоюп өстүргөн апасы жөнүндө айтылбаптыр да. Анан жеке эле мага эмес, же алпы эле көрүүчүлөргө да кызык болсо керек. Каяктын кулуну болосуз? Апаңыз жөнүндө айтып берсеңиз, атаңыз жөнүндө, кандай айылда өстүңүз? Мага кызык.
Барып келбейли саякатка да? Барып келсек болот да, барып келсек болот. Мен ат башынын кулун болом. Черик уруусунан, аяктан Бекмурат. Атам өзү ошо ат башыдан болгон. Ат башта чоңоюп, анан кийин шаарга келип, анан апам менен таанышып үйлөнгөн. Апам Көлдөн болот, Кош Көлдөн. Апам 5 олгур Кош Көлдөн жаңгыз кыз болгон. Жаңгыз эле кыз болгон. Эркектен да баладан да болгон эмес да. Анан ошол көлдүн жээгине барып, Кош Көл кичине алсыраак да. Көлдүн жээгине барып суу кечип, өмүрүндө көлгө түшкөн эмес. Жөн эле сууну кечип, бутун суулап кайра келчү да. Анан ошо 16 жашында Кош Көлгө келе атып Кыдыр атага жолуккан да. Кыдыр алейхисалам, Кыдыр ата деп коет. Бул эми Курандагы бар пайгамбар. Кыдыр алейхисаламга жолугуп, анан кызым бул дүйнөдө эмне каалайсың деген да. Мен ошо 7-класста апам менен сүйлөшүп сурагам, ошо айтып берген да. Анан бир сулуу чумак чал чыккан дейт астыма. Аябай приятный болгон дейт да. Анан бул кызым бул дүйнөдө эмне каалайсың дегенде, бир туугандарым жок. Агам иним жок, эч кимим жок мен. Мен бир туугандарым көп, балдарым көп болсо деп эңсейм деген айтыптыр да. 16 жашында. 16 жашында. Көп балалуу болгум келет, балдарды ага эне кылып, кыздарды эжесиңди кылып, ошолорду ушундай бир туугандай кылып көргүм келет, көп балалуу болгум келет десе, алаканын жайып дуа кылган да. Аллах депчи, Аллахка каттылган. Анан дуа кылгандан кийин айткан өмүрүндө халат кийбе деген да. Апам өмүрүндө халат кийчү эмес. Анан ошо сурай бердим да, апам ол кошуналар, кали эжелер, калич эжелер халат кийип жүрөт, жаңы алды. Сиз эмне кийбейсиз десем, мен Кыдыр атага обещание бергем дей берчү да. Ана кезекте баягы сайыз убагы динден алыспыз, Кыдыр ата деген ким десек, ошондо Кыдыр ата деген бар депчи. Кыдыр атанын историяларын көп угуп калчумун да. Анан ошондо мен халат кийбей калгам деп. Эмнеге жолукту эле десем, ошо эмне каалайсың дегенде, көп балалуу болсом деп сурагам деди да. Апам 16 бала төрөгөн да. Мен 16-чысымын да. Кандай батыр эне. Анан эми бул нерсени айтып атканда дагычы, мисалы, ушундай нерсени айтып атканда дагы элдер ойлоп калат да, Кыдыр атаны издеш керек депчи. Антпегиле, издебегиле. Ал барын эле жолугуп бата бербейт. Барын эле жок, мисалы жолугуп калса ага мындай эмет. Мисалы бир история бар, хадистерде, риваяттарда келет. Кыдыр ата мечитте отурат да, жума намазын окуйн депчи. Жанында отурган киши үлгүрүп кетет да, жаш эле бала. Анан чыканага менен ныкыйт да, мечитте уктаган болбойт десе, жок, түндү уктаган эмесмин, көзүмдү жумуп турам дейт да. Анан кайра үлгүрүп кетет да, кайра ныкыйт да мынтипчи, уктаба депчи. Десе тиги бала, жок, уктаган жокмун дейт да. Кайра мынтип көзүн жумган, кайра ныкыйт да Кыдыр атачы. Кыдыр алейхисалам ошентсе мынтип карап туруп, жөн отурчу дейт да. Азыр Кыдыр ата экениңи айтып коем дейт. Бул жердегинин баары жалып сенден бата сурайт дейт да. Кыдыр алейхисалам таң калат да. Бул ким дейт да. Биринчиден мени билип кой дейт, экинчиден менден бата сураган жок дейт. Анан Аллахтан сурайт. Аллах дейт да. Сен жиберген список бар дейт. Мен кимге жолугуп, кимге бата беришим керек. Бул ким? Бул мени таанып койду, менин списогумда жок бул дейт. Мени таанып койду, анан менден бата сураган жок дейт да. Десе, Аллах мынтип жооп берет. Мен кимди жакшы көрдүм дейт. Кайсы пендемди сүйдүм дейт. Ошолордун списогун сага бердим дейт. Ошолорго жолугуп жашоосун муктаждыгын оңдоп бер деп. Сени таанып коюп, сенден эчтеке сурабаган, ал менин списогумда дейт. Ал мени жакшы көргөн пенде дейт. Кыдыр атаны издебегиле, бул окуяны угуп алып, баягы жанагы Закир Наиктин христиандар бейишке түшөт деген угуп алып, христиандардын баары намаз окуй жүрүшөт да. Ал эмне үчүн бейишке түшөт? Ал действительно христиандыкты кармап, Иса пайгамбарды угуп, намаз окуп кетсе бейишке түшөт деген бери бар. Ошол жерден кичинекей жерин кесип алып эле намаз окуй жүрүшөт. Ошол сыяктуу бир нерсени айткандан да коркосуң да. Кыдыр атаны издеш керек деп, антип издебегиле да. Аллахты сүйсөңөр ошол жетиштүү да. Кыдыр атанын да кереги жок да. Анан 16-баласы сиз болдуңуз. Эми энебиз абдан жакшы энебиздей адамды мен азыр билбейм, жок деп ойлойм да. Себеби ошол апамдын жүргөн турганын эздейм кээде. Апамдын бир окуясын айтып берейин. 7-8 класс болчумун. Атам ооруп келип калды, больницадан чыгып келди, анан ошол атамдын достору келип чай ичип калды да үйдөнчү. Анан чай ичип калганда апам бир кызыктуу суроо берди да. Бул жер мындай кандай болот эле депчи. Анан апа ал андай эмес, ал мындай да деп мен жооп бердим. Жооп берсем, апам айтты, жок, аны мен мындай деп ойлоп турмун да деген, ошол жерден баарыбыз күлүп жыгылып калдык. Апам уятка түшүп калды. Мындай күлкүгө түшүп калды да. Уят болуп күлкүгө түшүп калды, бирок атам да күлдү, тиги Мукаш байке, атамдын досу Көчөр акелердин баары күлдү да. Анан ошол
алар кеткенден кийин атам эшикке узатып чыкты. Анан апаман сурап атам да, апа, сиз ошо бир ай мурун кошунабыз Сайракан апам ошол кызын жиберген, бал сурап кел деп. Анан кызы келип бал сураганда сиз эритилген набатты берип койгонсуз дедим да. Бир чынында эритилген набатты берип койгонсуз. Анан алгыс чыгып кеткенден сизден сурагам, апа, сиз калп айтып койбодуңузбу депчи. Эмне үчүн сиз ошол бал сурап келген кызга бал жок дебей эритилген набатты бал деп берип койдуңуз деп сурагам да. Ошентсем апам мынтип жооп берген. Бул Сайракан апаң бул аталаш тууганы болуп калды атамдынчы. Анан эртең менен келип чай ичкенде ошол эритилген набатка нанды мынтип малып жеп аткан дейт. Эми ал 88-деги апа дейт. Ошол эритилген набат айырмасы деле жок дейт. Бал деп ойлосо керек дейт да. Мен азыр балды бербей койсом дейт, атаңа сөз тиет дейт. Токталынын аялы сараң. Токталынын аялы мындай, Токталынын аялы мындай балды бербейт, аяйт деп атаңдын атына сөз тийбесин деп мен аллаганга туура келдим дейт да. Эми бал менен набаттын айырмасы деле жок. Эми кайра сурай бересиң да, бул акыркы балды берип койдум дейт да. Анан апам айтып атам да, сиз ушундай укмуш нерседен чыгып кеттиңиз дедим да. Анан элементарный нерсени билбей калып, бул жерде Өчөр аке менен Мукаш акенин астында уят болуп калдыңыз дедим да, күлкүгө түшүп. Десем апам мынтип жооп берди да. Балам дейт, атаң операция болгондон бери күлө элек дейт. Настроениясы кайгырып жүрөт дейт, ооруп атам өлөм го деп кайгырып жүрөт дейт. Анан тамашаласам да күлбөйт дейт. Күлкүн нерсе айтып берсем дагы күлбөйт дейт. Анан ушул жерде ушундай нерсе туура келип калды дейт. Мен момент колдонуп калайын деп өзүм уят болсом дагы эми сени уят кылмак белем дейт. Же Көчөр акени уят кылып, өзүмдү өзүм уят кылып күлкүгө салдым дейт да. Бүт дүйнө жүзүнө уят боло берейин дейт. Бирок атаңдын жылмаюусу керек болчу мага дейт. Азыр ошондой аялдар барбы деп Мен да ошол суроону терең суроо берем да. Сен де менин подружкамдын көзүнчө эй дейсиң дегендер бар го. Эмне эйиңиз дейинби дейт го. Баягы башка бирөөнүн астында уят болсом боло берейин. Лишь бы менин күйөөм, жубайым күлсө болду, ошонун жылмаюусу керек деп өзүмдү уятка салып, ошентип күлдүргөн апам бар болчу да. Аллахым бейиштен берсин ошол апам. Анан беттен алабыз да. Мындай аялдар жок балким. Бул ошо имандын белгиси. Имандын белгиси да ошол. Күйөөгө кандай мамиле кылыш керек, аялга кандай мамиле кылыш керек. Апам ошондой киши болчу. Аллахым ошондой бериптир. Атам дагы аябай имандуу киши эле. Сайыз убагында адашуулар болуп, жанагындай арак ичкен свободный эле, анан ичпегенге аракет кылышчу, бирок тойлордо баары ичилишип, анан баары бир Кудайды оозунан түшүрбөйт эле да. Аллахым жакшылык бер, Аллахым жамандыктан сакта деп. Аллахка бекем болушубуз керек да ошол. Элдерге кылган мамилеңиз сизден шифа тапканын көрбөй калыптыр да апаңыз, Да, көрбөй калды. Ошо. Анда жашырып жүрчүмүн да, апама деле айтчу эмесмин да, жашырып жүрчүмүн. Эми азыр баягы кээ бир досторум, тааныштарым бар. Сиздин апаңызга ажылыкты багыштадым деп Меккеге барып Кабаны айланып туба алгандар бар. Аллахым жеткирип атса керек ошону. Миң мертебе ыраазымын ошондой. 16 бир тууган мамилеңиз, ынтымактарыңыз жакшы, Кудайга шүгүр. Ортодо шайтан аралайт. Баары бир Аллахым эмне деген, бир туугандык мамилени үзбөгүлө деген. Жашооңор узарат деген. Эч качан бир туугандардын кол үзбөгүлө деген. Бат-баттан кабар алып турасыз, сүйлөшүп турасыз. Эми кээде болуп калат, туугандарым дагы кээде бир эжемдер, байкемдер чалып калса, телефонду албай калам. Потому что эл көп да мендечи, анан келинчегим аркылуу чыгып калышат. Ай, сен вообще жок болуп кеттиң деп калышат. Анан жолугуп калабыз ушундай. Бирок алар түшүнөт мени. Анан кээде катташып калабыз ушундай. Анан мүмкүнчүлүк болуп калат. Таап издеп аракет кылам. Анан баягы бирөө кыйналып уже уксус ичип алыптыр, больницадан алып келдик деп атса, анан мен бир тууганыма барышым керек деп кетип кала албайт кезинде. Барып дем салганга туура келип калат. Ошол биздин бир алымыбыздын уруксаты менен ошо дем салып жүрөм. Алдыда көп билим алышым керек, көп нерсени билишим керек. Эми Аллахым себеп кылып атса, ошол себебин татыктуу аткаранга аракет кылышым керек ошол. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү болуп ошол ошондон чыгып кетпегенге аракет кылыш керек. Шайтандын азгырыгынан алыс болушубуз керек ошол. Апаңызды көп эстеп байкарат окшойсуз, сагынып. Кенжесиз да? Эң кичүүсү мен жок, кайгырбайм деле. Кайгырбайм деле, себеби кээде эстегенде көзүмө жаш алып коем, бирок
өтө деле кайгырбайм, себеби мен ошо Меккеге барып ажылыкты багыштадым. Меккеге алып бара албадыңыз, балким дагы бир нерселери. Эми Меккеге алып бара албаган менен деле кайгырбайм, себеби Алла Таала ошо Кабаны жараткан кезде, периштелер курган да. Андан кийин Адам алейхисаламды, Адам атабызды жерге түшүргөндөн он просто достроил да Кабычу. Кабаны достроил, анан жаңгыс адам болгон. Аллахтан сураганда, мен Кабаны курган үчүн эмне бересиң дегенде, Адам алейхисалам сураганда Аллах Таала айтканда, сен ушул жерге келип зыярат кылган тукумуңдун күнөөсүн кечирем деген да. Ошондо Адам алейхисалам жаңгыс болгон да, еще пайгамбар болгон. Бул аз деген да. Дагы бер деген да. Ошондо райымдуу мээримдүү Аллахым, ушул жерге келип зыярат кылган тукумуңдун туугандарынын күнөөсүн кечирем деген да. То есть өтүп кеткен апаң Меккеге бара албай калса, ошол Меккеге барып апаң үчүн ажылык кылып койсоң, уже барзактар ажы болуп калат да. Барган болот. Ошон үчүн баягы Аллахтын мээрими ушунчалык райымдуу мээримдүү, өтүп кеткен адамга да шанс берип койгон да. Жана кыргызда жети ата деп атпайбы? Жети атаңды билесиңби? Жети атаңа Куран окутуп атасыңбы? Өтүп кеткен адамга Куран окуп жүрүш керек. Ар бир тамгасында асман менен жерди сооп жазат. Өтүп кеткен адамдын туугандары менен катышып жүр дейт. Эми карабайсызбы? Эми Меккеге барып ажылык кылсаң, апам уже ажы. Мен ошо бир эмес 3-4 жолу кылып келдим да. Мен буга деген Аллах абиш айтып атат, өзүнүн сөзү да булчу. Буга мен классташым айткан жок. Же бир досум айтып, же кошунам айткан жок. Меккеге барып зыярат кылган тукумуңдун туугандарынын күнөөсүн кечирем деп атат. Ажылык кылсам түшүмө кирип атат. Балам рахмат сага деп. Мен кайгырбайм. Апаңыз ыраазы болсун. Кайгырбайм. Мен сүйүнөм, что Аллахым кечирет, Аллахым бешке кийрет. Мен сүйүнөм, беште чогуу болобуз деп сүйүнөм кайра. Баягы 5 жашымда элеп атканда атам келип айткан да, сен өлбөйсүң депчи. Атаң да өлгөн жок, ал просто башка дүйнөгө барат депчи. Башка дүйнөдө төбөлүк жашайбыз депчи. Эч ким өлбөйт. Же тозокто болот, же беште болот да. Ошол сөзүңүз жакты, мага эч ким өлбөйт дегенчи. Өлбөйт, кайгырбагыла. Эмне бирок биз өлгөндөн коркобуз? Бул дүйнөгө байланганбыз да. Бул дүйнөгө байланганбыз. Мирское деп коет. Бул дүйнөгө ошо байлана беребиз да, бирдеке керек, машина керек, үй керек. Ошого байлана беребиз да. Эми биз жоголткан байлык жакшылык алып келеби, жамандык алып келеби, аны бир Кудай өзү билет. Биз жоголтуп балабызга байлыкты таштап кетсек, балабыз даяр оокатка келип, клубтарга барып ичип, жиндүү болуп, наша чегип, бирдеке болуп, анан байлыкты бирөөгө алдырып берип, ал алдаган киши шариятты бузган киши да, ал кайра арак ичип жиндүү болсо, биз ошол күнөө кылганга мүмкүнчүлүк түзүп берип коюшубуз мүмкүн да. Ошон үчүн жанагы көп алымдар, көп кишилер байлыгынын көбүнүн 90%-ын белгисиз ат менен барып туруп мечитке тапшырып койгондар бар да. Баласына мындай өтө муктаж нерселерди алып берип койгон. Мисалы, состояниясы 3 миллион доллар болсо, баласына бир квартира алып берип койгон, кичинекей машина алып берип, жумушка орноштуруп койгон. Ошол 2 миллион, 2,5 миллион алып барып, жанагы вакф деп коет, мечитте салган организациялар бар да, частный компаниялар бар, благотворительный. Ошолорго менин атымды жазбай эле болот, просто Аллах билет деп тапшырып койгондар бар да. Чтобы мен калтырган акчам баламдын мээсин айлантып, дурмантетип, анан жиндүү болуп, бирөөгө алданып, же өзү күнөөгө батып, ошол байлыктан качкан пайгамбарыбыз. Мухаммед саллаллаху алейхи сураганда Аллах, байлык хочешь деген, не надо деген. Пайгамбарыбыз кандай жашаган? Кымбат машина айдады беле, же кымбат мындай корольдо болуп, алтын тактада отурду беле? Жок. Жерде жаткан. Кийген кийими, көлөчү, жашоосун карасаңыз, бүт жагын алып келсеңиз. Ооба, туура айтасыз. Эми бизден баягы мусулман адамдарды жамандагым келбейт. Акчасы бар, бай, укмуштуу нерселерди алып, кымбат машиналарды алат. Анан эми пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарыш керек дейт. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарганда кедей бол деп айткым келет да, бирок тилим барбайт да, эми ал дагы баягы Аллахтын сыноосу дейм да. Эми айтылат го, чыныгы мусулман жакшы жыттаныш керек, жакшы тамак ичиш керек, таза жүрүш керек, дайыма гусул дарат менен жүрүш керек дейт. Бул нерсенин баардыгын мен оюмча ойлоймун, азыркы муундагылардын баардыгы карманып калды. Намаз окугандар, деги эле ошо орозо туткандар дагы көбөйө баштады. Бул дагы жакшы бир жашан да. Анан сиз жогоруда айтып атканыңыздан улам, көп кишилер менен иштейсиз. Канча деген жиндер чыгардыңыз, дагы канчасы чыгарат бир Алла билет. Бирок ошол жиндер сизге кол салгандан коркпойсузбу? Жок. Мен ишендим да, алар бар экен, алар өзүнчө эле бир дүйнө экенин, алар өзүнөн өзү көбөйө берет экенин, өзүнчө эле бир улут боло берет экен. Демек алар ичинде болбосо да сыртта жүргөнүнөн мен ишенип отурам. Сиздин сөздөрүңүздөн уламан ушулар сизге кол салып койбойбу деп бир коркуу, билбейм, бир сезимдерим пайда болду. Кармашасызбы? Эч кандай коркпойм. Эч кандай.
эч кандай коркпойм, андан коркуп кереги деле жок да. Мисалы, мындай психологический бузулган адам келип сүйлөшүп атат, муну психбольницага жаткыш керек, жин деген жок нерсе дегендерге айткым келет да. Мисалы, менде мындай историялар болду. За границадан, чет өлкөдөн бир эле башка номер мага сообщение жазат да. Таякта бир адам кыйналып атат, бар дем салып койчу депчи. Анан эртеси күнү ага чалсам, ал мени тааныбайт. Сен мага түндө сообщение жибердиңби? Жок, мен жиберген жокмун дейт. Анан скриншот кылып туруп жиберсем, ал бала таң калып атат да. Это что, розыгрыш депчи. Сиз мени тааныйсызбы? Тааныбайм дейт. Бул факт да. Таякта соседний өлкөдө бир бала кыйналып атат дейт. Анын дейт, ичинде 3 шайтан бар дейт. 3 шайтан, мен мусулманчымын дейт. Жардам берип койчу дейт. Номерун жазып атат. Алып туруп номерун жазсам, Астанада жашайт экен, 19 жаштагы бала экен. А эмнесе молдолорго барбайм десем, молдолорго барсам, акча сурап атат, менин 1 тиын акчам жок дейт. Бирөөнүн прихожкасында жашайт экен. Анан сен жана телефон менен дем саласың, дем салып берип койчу дейт. Бул факт да. Ал балдар өзүлөрү билет, ал өзүлөрү таң калып жүрөт да. Мына Эр-Риядты окуган бир бала ошо Эр-Риядты окуган бала таң калып атат да. Маңдайына келип жын сурап атат да, Бекбарга жаз депчи. А эмне үчүн өзү мага келе албайт? Анткени иблис алып туруп шайтандарды коркуп койгон депчи. Келбесин депчи, ал мусулман жин деп. Ал билбейт дагы да Астанада болсо сиз жөнүндө. Жок, тиги жин жастырып аткан жин дейчи. Чтобы ал мага келбес. Эми это не говорит о том, что жиндар менен конфликт айтып аткан кезде бир жин менен дос бол деп айтылбайт да. Пайгамбарыбыз айткандай, это тоже баягы бир верадагы. Ал дагы мусулман жин. Брат по вере деп коет го. Это не говорит о том, что ты должен сотрудничать с ним. Нельзя. Жиндар менен сотрудничать эткен болбойт. Сен тигини алып кел, муну алып кел, иштет деп алдап коюшу мүмкүн да. Мисалы үчүн бияка бир намазды жабынып алып, Куранды жабынып алып, жиндар алдап кеткен случайлар көп да. Мага деле бир жин келген. Мен любой нерсени кылып коем дейт. Эмне кылып коесуң десем, бирөө сыйкыр жасаса дейт, ошол сыйкырды сенин астыңа алып келип таштап коем дейт. Бир сосуд кой дейт, ошонун ичине келип таштап коем дейт. Мен айттым, башымды ортпа дедим да. Мен сага иштеп берем дейт. Сулайман алейхиссалам бар го, жиндерди башкарган. Сулайман алейхиссалам Аллахтан сураган, мындай күчтү эч кимге бербе деген. Эгер бирөө жиндерди колдонуп атса, ал жиндер алдап тигини колдонуп атат. Уже имандан чыгып кетет да. Ошондой жиндер да келген да. Бишкекте бир киши келген, ошо сыйкырларды чыгарат экен да. Эми намаз окуган, иманы жок адамдар көз ачтарга барса, намаз окуган имандуу адамдар ошол молдого барып атышат да. Өзү молдо, намаз окуйт, как положено, шарият менен жүрөт. Бирок кастрюльдүн ичинен сенин сыйкырыңды чыгарып коет экен. Ошондой бар, көрүп аткан адамдар билет болуш керек, аларга барган болуш керек да. Мен текшерейин деп бардым да. Барсам, мен 3 кишини алып бардым да. Себеби экөөнүндө жин бар болчу. Тиги көрөбү же көрбөйбү деп барсам, көргөн жок. Жиндердин да түрү бар. Көзгө көрүнбөгөн жиндер бар. Жиндер өзүлөрү көрбөгөн жиндер бар. Майда жиндер бар, чоң жиндер бар. Это өзүнчө биздикинен ашып кеткен дүйнө да. 600, 700, 800 жыл ашып кеткен развитиясы. Барсам көргөн жок дегени. Так, көргөн жок дедим. 4 кишини алып кирдим да айттым. Бир порчаны $100, 3 порса $300 деди. Эмне дер экен деп туруп, бирөөнүн акчасы жок экен, үчөөнү эле көрүп бересиз дедим. Жок, болбойт деди. Ставка коюп алган. Анан кастрюльдү койду да, кастрюльдүн үстүнө Куран китеп койду. Эми ойлондум да, кайсы жинди Куранды кастрюльга коет. Туура. Куранды кастрюльга коюш үчүн жараткан эмес Аллах, Куранды окуш үчүн жараткан. Анан кой дедим, муну токтотуп кала дедим да, мындай барда. Биринчиден тиги жинди бар, көргөн жок. Мен окуп жүргөн кишини алып баргам да. Экинчиден Куранды кастрюльдүн үстүнө коюп атат. Анан үчүнчүдөн акчасы жок десе да болбой, жок. Мен күтүп турам, акчасын алып келип берсин деп атат. Болбойт да андай. Эмне бул адамдан акча үмүт эткен адам, бул Аллахтан үмүтүн үзгөн да. Мисалы, менде бир случай болгон, бир адамды барып окусам, 120 сом берди да. Бул эмне десем, башка акчам жок дейт да. Мен ошол адамдын 54 000 сом карызын жаап бергем. Акча үчүн окулбайт бул. Кандайча окуя болуп, кантип анын 54 000 карызын жаап бердиңиз? Дем салып атканда келет да, кошуналар келип акчаны бер деп атат деп. Анан эмне болду десем, булар акча карыз берсин деп, же мен жаап берейинчи деп 5 000 10 000 берип атып, бир 54 000 жаап бергем да. Анан тиги киши айтат да, сен дем салганга акча албасаң, үйшө келип мен карызымды жаап, бул кандай дейт да. А эгерде сен бирөөгө дем салам деп туруп акча үмүт этсең, сен уже билесиң да, азыр мен барып дем салам, люстрасын карап, люстрасы кымбат экен, бул мага канча акча берет дей баштайсың да.
Анан тиги жерге уруна коюп койсуң дагы 500 сомдон төлөйсүңөр ар бир кишиге десе, 500 сом эмес, жанагы кишинин 120 сом эле болгон. Ал эмне салдырбаш керекпи? Жанагы деле каяктан, Каирден келген молда айтып атпайбы? Bir порчо $100. $100 жок болсо эмне порчо менен калып кала бересиң? То есть байлар деле тазалайт, кедейлер болсо тазаланбай эле калсын деген сөздү алып. Туурабы? Мен мунун акчасы жок экен, бирөөнү көрбөй эле койсом, жок, көрөм. Андай болбойт. Акчасы жок экенсиң, күтүп турам деп отурат да. Ой, иманы бекем болуш керек экен. Эми бул деген эми баягы аттарын айтпай эле коеюн, ал молдолордун. Барган кишилер өзүлөрү билет, абайлаш керек. Өтө кылдат. Тем более баягы жин окуп жүргөн адамдар бар го, өзүбүз абайлашыбыз керек да. Кудай сактасын. Бычактын мизинде жүрөбүз да. 3 шак бияка тозокко кирип кетишибиз мүмкүн. 3 эле кадам болду, жетиштүү да. Бир сөзү менен ыймандан чыгып кетишибиз мүмкүн. Ошон үчүн мындай жакшылап изилдеш керек да. Изилдеп, Аллахтан суранып, Аллах, ошол кишиге барарда да истихара намазын окуп, мен ошо атайын барып изилдегем да, бул туура кылып атабы же туура эмес кылып атабы депчи. Ошон үчүн дайыма изилдөөдө болушубуз керек. Изилдеп жанагы машинаны алганда деле шарият менен ал десем өткөндө бир байке айтып атпайбы? Ал кандай шарият менен да машина алабы деп. Даже туалетке барганда шарият менен бар. Даже тырмак алганда могу баштан аласың. Бүт шарият менен. Даже аялыңды кучактасаң да шарият менен кучакташ керек. Бүт шарият менен. Сен кандайча деп атпайбы? Мисалы базарга барып бир машинаны көрдүң. Канча турат экен? $20,000. Жылы канча экен мынча? Точно ошондой машина тап. Канча турат экен? $21,000. Теперь точно ошондой машина тап, 3 машинаны. Үчүнчүсүн тапты. Ал канча турат экен? 19,500. Үчөөнүн состояниясы бирдей экен. Эми бирдей эле экен, могу жакшыраак экен, бирок кичине кымбатыраак. Тиги деле болот дедим, болот деди. Ошол 19,500 барда торговаться эт, содада береке болот. Сен торговаться этишиң керек, кичине түшсүн. 19. 18,5 бер десем берди дейт. Эми кичине состояниясы эми там $100, $500 чаптап койсом, моундай эле болуп калат дейт да. Где-то $500 я сэкономдум. Биринчиден, сен акчаңды экономдеттиң. Экинчиден, ошол 3 машинанын хозяйыны именно сага арзан берип аткан, ал аялдын операцияга акча керек болуп аткан. Сен анын муктаждыгын чечип бердиң. А биринчи көргөн машинаны сатып алып кетип калсаң, тиги акча керек болуп аткан кишинин муктаждыгын чечкенге себеп болбой калмаксың да. Десем, ошондойбу дейт. Ошондой. Анда мындай эчтеке кылбаш керекпи дейт. Кыл, бирок шарият менен. Дагы көп эфирлер болот деген ойдомун. Сиз менен сүйлөшүү бир мындай эме да. Космоско барып келгендей эле болдук го. Менимче жакшы эфир болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул учурдан пайдаланып, жаштарга, деги эле сизди көрүп жаткан замандаштарыбызга бир кайрылуу жасап койсоңуз. Жана айтып өткөндөй эле Куранды окуңуздар. Эң жакшы китеп. Пайгамбарыбыздын жашоосун окуңуздар. Аллах менен таанышыңыздар, пайгамбарыбыз менен таанышыңыздар. Жашоонун инструкциясын билиңиздер. Ошол. Экинчи нерсе, ошо өзүм дагы кечирим сурайм Аллахтан. Бирөөгө акыл үйрөтүп атканда же өзүм бир нерсеге комментарий берип атканда туура эмес кылып атсак, Аллахым кечирсин бизди. Жеке эле кыргыз элин, баягы кыргызда катуу сөз бар. Акырын бассаң аксак дейт, катуу бассаң тасқак дейт деп бизге комментарийга күчтүүбүз да кыргыздар. Любойный комментарий бере беребиз да. Башка өлкөлөрдө жаап таштайт, камап таштайт. Бизде коркпойт. Ошентип тамашалаганда дагы, комментарий бергенде дагы ошо биздин туура эмес сүйлөп алгандарыбызды Аллахым кечирсин. Аллахым ошо бизди туура сүйлөгөнгө, жүрөгүбүзгө, акылыбызга ыйман берсин. Ырайымдуу мээримдүү Аллахым өз жараткан жин шайтандын азгырынан сактасын. Ырайымдуу мээримдүү Аллахым ошо дүйнө жүзүндөгү жалпы мусулмандарга, Палестина элине Аллахым ошол сыноодон өткөнгө күч кубат берсин. Аллахым ошо бүт күнөөлөрүбүздү кечирсин. Иман жолунда жүрбөгөн кафирлар болобу же туура эмес жолдо жүргөндөр ошолорго Аллахым ыйман берсин. Аллахым ырайымдуу мээримдүү Аллахым бизди өзү сүйгөн пенделер менен курчасын. Ырайымдуу мээримдүү Аллахым оору сыркоодон алыс кылсын. Ырайымдуу мээримдүү Аллахым ар кандай кырсык белелерден алыс кылсын. Ошо баарыбызды иман жолуна түшүрүп, Аллахым ошо пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам акыр заманда саждага жыгылып ордунан турбай коет да. Аллахым айтат: менин сүйүктүү пайгамбарым Мухаммад бейишке кир дейт да. Башын көтөрбөй ордунан турбай коет. Бейиштен отказ кылат да. Ошондо
Аллахым сурайт, мен сүйүктүү пайгамбарым, бейишке кирбейсиңби деп 3-чү жолу айтканда, мени ээрчиген үммөттөрүм эмне болот дейт да. Ошо бейиштен отказ кылган, биз үчүн бейиштен отказ кылган пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам бизди ошол пайгамбардын үммөтү кылсын Аллах. Ошонун шафаатына, ошонун коргоосуна, ошонун списогуна деп коем. Ошонун тизмесине түшүп калалык. Аллахым ошондой мүмкүнчүлүктөрдү берсин. Туура эмес айтып алсам кечирим сурайм. Бир жерден катуураак сүйлөп алсам же катуураак тамашалап алсам же туура эмес өзүмөн бир жүрөктү орто турган сөздөр болсо кечирим сурайм сизден. Сизге Аллахым ыраазы болсун. Ошо элдерге жакшы нерселерди жеткиргенге пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан го, менден бир аят болсо да жеткиргиле депчи. Ошол адамдарга ушундай жакшы жагынан, мындай бир аракты эмес, же бир пиваны эмес, жакшы бир ыйман жолунда жакшы нерселерди элге жеткиргенге аракет кылып жатабыз. Ошо сизге дагы Аллахым ыйман берсин, Аллахым бүт күнөөңүздү кечирсин, жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Рахмат, мына ушундай сонун эфирдин алкагында биз көп темаларды бир аз да болсо сиздерге айтып берүүгө аракет жасадык. Бул эфирибиз биздики биринчи эмес жана акыркы эмес. Мындай эфирлерди бат-бат жасап сиздерге чыгарып турууга аракет жасайбыз. Командабыз менен сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сиздер биздин каналдан кайсыл инсанды көргүңүздөр келет, комментарийге жазып коюңуздар. Сөз түрдө эфирге чакырып беребиз. Атажан Назира Бердиголова экран аркылуу көрүшөбүз.